Дыйканга кам, дүйнөгө кадам. Биздин дыйкандар өздөрүн ишкер деп эсептебейт. Өсүмдүк ооруганда байкуш дыйкандар пайпастап ордун таппай калат. Кайсы химияны чачабыз, анан ал химия иштейби, иштебейби? Ошону бизнес проект катары караш керек. Биз ошол азыр компаниянын ичинде трансформация жүрүп атат. А эмне үчүн силер урук сатпайсыңар? Элдер үйдө отуруп калды, баары эч жака чыкпай, анан бирдеке менен алек болуш керек. Анан кечке күтөбүз дейт. Азыр Байдыйкандын тиги самолету келет. Үчүктөн улам өрүгү жок, же болбосо алма жок. Ошол 7 бактерияды алып келгенбиз. 96% Кытайдан келет экен да. Кыскасы биздин үстүбүздөн да мындай контролдой турган адамдар көп болуп кетти да. Тармактар көп болуп атпайбы сиздерде дагы? Көп нерсе мындай оңой эле көрүндү да. Байдыйкандын баалуулуктары, кардарларга берген баалуулугу Ошондой чөйрөдө чоңоюп, анан ошол чөйрөнү кайра жогорку деңгээлде анализ кылган өзүнүн изин калтырды. айыл чарба продукциясына бизге кайра иштетүүбүз керек. Элиз байке, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Биздин кичине маалымат бере кетсем, Наполе подкаст бул негизи талаада тартыла турчу нерсе, бирок биз азыр сиздин өзүңүздүн ийгилигиңизди угуш үчүн, анан өзүңүздүн сиз негиздеген компаниянын Байдыйкандын ийгилигин угуу үчүн сизди бул жака чакырдык. Анан негизи агро тармагында иштеген ишкерлердин көп учурда басып өткөн жолу оор, анткени экономикалык рисктерден тышкары дагы башка рисктер дагы бар. Анан ошол себептен өзүңүздүн ийгилигиңиз менен да биз менен бөлүшүп бериңиз. Кандай нерселер дагы күтөт, алдыга кандай пландарыңыз бар, ошонун алкагында сүйлөшөбүз. Анан азыр мен сизди тааныштыра кетсем, көп тармактуу, көп тажрыйбалуу эң алдыңкы компаниялардын бири Байдыйкандын негиздөөчүсү жана жетекчиси. Анан ошондон тышкары азыр Кыргызстанда эми агро тармагында номер 1 болуп турган АПК ассоциациянын жетекчиси болуп турасыз. Анан дагы кошумчалай кетчү нерсе болсо, мисалы сиз өзүңүздү биздин элдерге, фермерлерге, негизи эле өзүңүздүн партнерлоруңузга ким деп тааныштырасыз? Саламатсыздарбы, Бактыгүл, рахмат чакырганыңызга. Чынында бүгүнкү күндө айыл чарбада маселе көп. Ошол маселенин аркасынан жүрүп ушундай акыбалга келдик деп калбаймынбы? Биздин баягы командабыздын, анын ичинде менин ошол ушундай бир характерим бар экен, кармаган жумуштун аягынан чыкмайынча. Эгер проблеманы көрсөк, ошол проблеманы чечмейинче мындай кое бербейт да, кармап турат. Окуган кезде деле окууну жакшы окудук, колдон келишинче, Кудайга шүгүр. Кийин иштеп жакшы тажрыйба алдык. Ал тажрыйбаны анан бизнеске салганда кыйламдай алдыга жылдык. Анан бүгүнкү күндө биринчи кезекте мен ишкер катарында өзүм айтат элем. Себеби биздин бүгүнкү жашап аткан заманыбыз, мамлекетибиздеги система базар экономикасында коюлган. Себеби ошол себептен базар экономикасында эң алдыңкы күч ишкерлерде болот. Алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин тарыхында же болбосо бүгүнкү акыбалын Бактыгүл эгерде карап талдай турган болсок, анда ошол ишкерликтин аркасында көп ийгилик болот. Ишкерлик дегенде же болбосо ишкермин дегенде биринчи эле мага чоң белги бул мындай мен бошмун да. Баягы орусча айтканда свобода дейт го. Ошол бош адам, мындай эчтекеге байланбаган адам гана ийгилик жарата алат. Ошол өзүнүн тармагында, деги эле өзүнүн мамлекетинде жакшы ийгиликтерди жаратканга мүмкүнчүлүк бар. Биз ушундай чөйрөдө чоңоюп калдык. Акыркы ушу эгемендикти алгандан бери Кыргызстанда мындай көзгө көрүнүктүү байлар аз да, жок эсе десем болот. Эгембердиевдердин үй бүлөсү бар, мына Жумадыл байкелери, улантып келаткан Шоро. Алар мисалы үчүн Аскар байке Салымбековдор бар. Анан алындан бөлөк калгандары жалпысынан ушул бийликте болуп турган кезде байлыкты чогулткан, же болбосо бийликтин жанында болуп турган кезде байлыкты чогулткандагы алардан биз үлгү ала албайбыз да. Эмне себептен үлгү ала албайбыз? Себеби биринчиден алар тапкан ошол каражатын, акчасын ошол багытка бул жумшаган эмес. Алар мындай жеңилирээк сауна болобу, башка бир сыртка чыгарып кетеби, ушундай багытта. Экинчи чоң аларга биз үлгү тута албайбыз, себеби алардын байлыгы
мындай жеткиликтүү болгондо алар бийликке умтула баштайт да. Бийликке умтулуп баштап ошол депутаттыкка, министрликке, премьер-министр, президенттикке умтула баштайт да. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде ошол Илон Маскты алабызбы же Фейсбуктун уюштуруучу тиги Цукербергти алабызбы? Алардын андай ою жок. Себеби алар билет, бийликке барса, алар бош болбой калат. Алар байланып калат. Бизде дагы мен үлгү ала албайм деген, биз дагы ошол катаны кетиргенбиз да. Ошонун ичинде мен дагы бармын. Убакыт сааты келгенде ушул бийликке барып, депутат болуп, бир мыйзамдарды кабыл алып, мындай Кыргызстанды алдыга алып чыгабызбы деген мындай бир адашуулар болгон. Мен бүгүнкү күндө ошого ишкерликти баса белгилегеним себеби биз ушул багытты тандадык. Ишкерлик бизге мындай көп мүмкүнчүлүк берди. Биринчиден, ишкер болуп турган кезде эгерде көп жумуштарды ишке ашыра алсаң, элден дагы бир мындай мактоо дегенди алысмын, бирок бир сыйды ала алат экенбиз. Биздин ишкерлердин кылып аткан жумушубуз негизи ошол эле операция кылган доктордун, мисалы үчүн 7 саат болобу 5 саат операция кылган кишинин жумушунан кыйла ылдый болушу мүмкүн. Чынында ал, бирок аларга караганда биз баягы элге жакын болуп, ушул камерага жакын болуп, бирке таанылышыбыз мүмкүн. Ошол себептен биздин жумушубуз мындай бир кандайдыр бир мактоого татыктуу деп мындай мен туура мындай ойлойм да, макташтын кажети жок. Биздин кылып аткан жумушубузга сыйласа болду. Биздин ошол сый бизге мындай өзүнчө күч, дем берет, алдыга алып чыгат. Эми сизге да бул дароо эле келген жок болуш керек, анткени Айыл чарба тармагы өтө эле кыйын да. Андан тышкары башка тармактар да бар. Мындай ал тармактарда рисктер бир аз азыраак деп айтсак болот, анткени кээ бир учурда агро тармагында иштеп иш алып бараткан ишкерлердин көбүнчөсүн погодадан, аба ырайынан дагы кескен түрдө мындай таасирин тийгизип атпайбы? Ооба. Анан сиздин мен башкы ошо ийгиликти кантип жаратып баштаганыңыз ошол жерге келим келип атат. Сиз өзүңүз Ош мамлекеттик университетин бүтүрүптүрсүз. Банк тармагында, банковское дело деп айтылабы орусча. Андан кийин эле сиздин ошо биринчи карьераңыз эмеден башталыптыр, банктан. ИБРР менен чогуу ошол банкта ИБРРдин тармагында иштедиңизби же ошол офис болобу, кандай болот? Негизи Бактыгүл уруксат берсең бирке башынан айтып берсем. Биринчиден мен Кудайга шүгүр келтирем. Мындай аябай жакшы үй бүлөдө туулгам. Ата-энем, апам, атам экөө тең жакшы окуп, жакшы иштеп, мындай мамлекеттик кызматтарда. Анан апам ошол кездеги аялдар эле азыркыдай эле бизди төрөп, үйдө отуруп, бизди тарбиялап. Жайдын күнүндө чоң ата, таяталарына барабыз, каникулдарда ошол үйдө жүрөбүз, алардын мээримин алабыз. Анча мынча бизди жумшайт, мал айдап чыгабыз, кезүүгө чыгабыз, тиги чөп чабабыз дегендей, ичинде тиги күзүндө болсо алмаларды терип, аларды каккылабыз. Ушул сыңар эле ошол кездеги кадимкидей эле бир жакшы бир үй бүлөлөрдүн бири. Мен ошого Кудайга шүгүр келтирем. Ошол үй бүлөдө ошол мээримди алып, мындай толук болуп чоңойдук да. Анан эми ата-энебиз, мен чоң атамдарым, абаларым баары убагында жакшы илим алып, билим жолунда жүргөндөн кийин биз дагы илимге, билимге жакын болгонбуз. Китепти да убагында аябай жакшы окуп, көп окуп, университетти дагы мындай ийгиликтүү окудук десем жаңылышпайм. Ушул университетте окуп жүргөндө ал замандар негизи кыйын замандар болчу. 2000-жылдар мындай теле көрүүчүлөр айтса керек, ошол жылдары эгерде бир кандайдыр бир үстүдөн бирөө тартып турган, ал кезде домкрат деген сөз жакшы болчу. Ушул кезде биз да эми жашпыз да, 17, 18, 20 балдарбыз. Домкратың болсо бир жака жумушка кире албайсың деген ушул чын болчу да. Ушул домкрат деген, ал бизде андай домкрат болгон жок. Бизде баягы Союз кулаганда илимдүү, билимдүү, мындай жакшы иштеген адамдар, окумуштуулар баары көчүдө калып калган да, баягы жакшы академиктер сырттан эме сатып калбады эле. Эмне себептен? Себептен базар экономикасы алмашканда, баягы базар экономикасындагы адамдар менен окумуштуулардын айырмасы бөлөк да. Окумуштуу адамдар бизди баягы орусча айтканда скромный болгула дейт го. Азыр деген заман андай эмес да. Азыр сен скромный болсоң, сен ал көрүнбөйсүң такыр. Сен азыр кайра скромный болбош керек дейт. Көп, мисалы үчүн, ал баягы коучтар, үйрөткөндөр ушинтет го. Ошол кезде ошондой заман болгон. Мен өзүмдүн ошол тарыхымда бизге керек мезгилде биздин ата-энелерибиз
колунда болбой калган. Колунда болбой калган дегени бийликте болгон эмес деген сөздү айткым. Кырдаал ошондой болчу. Ошол кезде ошондой болгон. Анан эми окуп жүрүп анан биз ошол убагында болгон менин курсташтарым менен курсагыбыз ач калган кездер болгон. Мындай ал кезде ошол бир нанды алып бөлүшүп ошол Ошто окуп жүргөндө ошол заман ошондой болгон. Эми анын баарын айтсам неме болуп калар, бирок баарыбыз эле ошол кезде ошондой заманда жашадык да. Анан эми азыркы жаштар менен ошол жаштардын айырмасы чоң деп билем. Себеби ал кезде ошол жокчулуктан кийинки заман болчу. Кандай гана жумуш болбосун биз ала берчүбүз, кирише берчүбүз. Азыркы жаштарды мындай чакырсаң тандайт го. Офисиң мындай заманбаппы, баягы Google'дыкындай сурагандар да болуп калат го. Ал кездеги жаштар ошондой болчу. Биз эми ал кезде ылгач эмеспиз. Менин пешенеме буйруп ошол жылдары ошол Европалык банктын реконструкцияны жана тиги өнүктүрүү банкынын Кыргызстанда чакан жана мындай орто ишкерлерди колдоо программасы болгон. Орусча ПММФ деп коет. Анан ошолор 5 банк менен иштеп, ошол банктарда жаңы отделдерди ачып, ошол каржылоо бөлүмдөрүн ачып, ошол каржылоо бөлүмдөргө окуп келаткан ошол мындай логикасы жакшы, таза балдар тарткан. Бүгүнкү күндө ошондой балдардан Кыргызстанда бир 500дөй бар го деп элестем. Анын ичинен бир 100-200 мен точно тааныйм. Банк тармагында. Банк тармагында. Биз баягы жокчулук мезгилде чоңойгондо мына окурмандар билет, мурун банкта 10% деген калыптанып калган нерсе бар эле. Кайсы банкка барба, банк сага 40%дан берет. И еще ошол банкта иштеген начальник кредитный отдел болобу, банктын филиалдын директору, управляющий болобу 10%ын сөзсүз түрдө ошол шапка кылып алчу. Бизде ошол европейский банк ошол нерсе жойгон. Бизди келгенде эле биринчи биз ал кезде айтып атпайбы, биз каяктагы 10%. Бизге иш болсо болду. Жакшы иш болсо болду. Үйгө ошол $50 болобу жылына, айына. Ошо $50 менен баштаганбыз жумушту. 2000 сом болчу айлык. Ачык эле мындай насыя алганы келет. Ал жакта документтеринде 30% деп көрсөтүлөт, бирок 10%ын ал жактан ошо кредит берген отделдерден берип коюшат, Ооба, башында банктын өзүнүн койгон пайызы 50%, 60%га чейин болгон. Анан биз мен өзүм көргөндөрүм 40%га чейин көргөм, 10%дарды талап кылып. Анан биз ошол жакшы пешенем болуп, конкурска 72 адам болуп кирип 5-өбүз өткөнбүз. Анан ошол 5-өөнүн үстүнөн кыска убакытта мен жетекчи болуп, баягы ошол немистердин үйрөткөнү менен. Бүгүнкү күндө мен ошол немистерге, ошол деги эле Европалык банкка аябай мындай чоң ыраазымын. Себеби бизди аябай жакшы тарбиялап, ошо проблеманын үстүнөн иштегиле, келген кардардын жакшы көңүл бургула, ошолор менен тил табышкыла, аябай жакшы мектеп болгон. Анан мен кыска убакытта ошол ал кезде Энергобанк, андан кийин Unicredit банк деп итальянский банк алган, сатып алган. Ошонун ичинде чоңойдук да. Канча жыл болду ошондо банкта? Банкта жалпысынан 7 жыл иштедим. Акыркы 3 жыл банктын Жалал Абад областындагы банктын жетекчиси болуп иштедим. Колумда 69 адам болуп, жакшы ийгиликке жеткизгенбиз ошол кезде. Ал мындай банкта дагы мындай иштеген адамдар алдыга кетет да. Мен 24 жашымда ошол кезде азыр элестете албайм. Кантип ушул чоң кишилер мага ушу бир область тапшырып койгон. Азыр мисалы үчүн 24 жашыңызда. 24 жашымда да, азыр эми 40тамын, 41демин. Ошол кезде 24 жашымда ошол банкты тапшырып койгон экен. Бирок ошол жоопкерчиликти түшүнө билип, ошол жаш кезде жетекчи катары калыптанып, анан банкта баягы банк деген мындай консервативдик уюм да, мындай коробкадай да, баары формасы бар ардекенин. Бирдеке кредит ала турган болсоң өзүнүн системасы бар, акча сала турган болсоң анын системасы бар, баягы акча жоголуп кетпеш керек, коргоо болуш керек. Кыскасы, бүгүнкү күндө банктар Кыргызстанда ошол корпоративдик башкаруунун бир мындай идеалдуу системасы десем жаңылышпайм. Ошого жакын. Биздин мисалы үчүн биздин Байдыйканда дагы өзүбүздүн системабыз бар, бирок ал ошол банктыкка жете элек биз али. Кыргызстанда дагы бөлөк улуу чоң компаниялар дагы андай корпоративдик башкарууга жете элек. Ошол чөйрөдө чоңоюп, ошол чөйрөдө тажрыйба алып, анан ошол банкта жетекчи болуп жүрүп, андан кийин Москвага барып окудум.
Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетин. Ошону айтсаңыз, эмне себептен сиз именно МГУга барып окуйн дедиңиз, же болбосо өзүңүздүн жетекчилик орунга келдиңиз, ушунча адам мага баш ийип атыптыр, мага да ишенишет экен деп, анан өзүңүзгө дагы бир потолок ачайын дедиңизби, дагы өнүктүрөйүн дедиңизби? Эмне максат пайда болду сизде? Ооба, Бактыгүл, аябай туура айттың. Ошол потолокту орусча айтканда дагы жылдыралы деген ойдо. Биз эми баягы айылдан келген балдарбыз. Биз эми ал кезде англис тилин билчү эмеспиз. Эми ал мындай жокчулук заманда чоңойдук да, эми баягы союз алмашты, ким кантип башкарышты билбейт. Анан биз Европаны, Американы окуйт деген, ал жакта окуйт деген, мисалы үчүн биз эңсе алчу эмеспиз, билчүбүз ошондой бар деп. Эң ошол потологубуз ошол кезде Москва болчу. Ушул Москвага эңсеге эңсөм бар эле, Москвага барып окусам деп. Менден улуу агаларым, башкалар Москвада убагында окушкан, абаларым. Анан мен да ошолордой болуп окуйн деп, бирок биз мисалы үчүн магистрды бүткөндөн кийин, тиги жогорку окуу жайды бүткөндө баягы мастер деп коет, мастер делового администрирования, бул MBA да, ушу бизнес администрирование мастери. Анан эми ал мастерге окуштун өзүнүн мындай эрежеси бар, өзүнүн сунушу бар. Сунушу боюнча мастерге окурдан мурун сен бир жетекчилик тажрыйбаң болуш керек. Мисалы үчүн бакалаврды 5 жыл окуп, же 4 жыл бакалавр окуп, 5 жыл магистрды окуп, анан жогорку ошол тиги MBAге кетип калсаң, анда MBAдин сага болгон мааниси кандай деңгээлде болуп калат маселе да. Бирок мен ошол магистрды бүткөндөн кийин 7 жыл банкта иштеп, акыркы 3 жыл жетекчи болуп, ортодо Бишкекте головнойдо офисте, ал жерде замначальник управление болуп иштеп, аябай 22 жашыбызда, 21 жашыбызда, орусча айтканда губка мезгилибиз да, аябай мындай өзүбүзгө тартып алып, анан Москвага барып окуганда аябай мага катуу таасир калтырган. Себеби Москвада окуп атыптыр, ошол МГУнун немеси бар го, немесичи, имараты. Ошол жерде жашап, 11 кабатта жашап, тиги экономфакка келип, ал жерге тиги зачетторубузду тапшырып, госэкзамендерди тапшырып, тиги дипломду ошол жерден защита кылып, ошондой бир аябай бир ошол менин 3 жылдык өмүрүмдө мындай кубанычтуу күндөр болгон. Себеби тажрыйбам да бар, анан окуум да бар. Эмнени талап кылат, жашоодо мындайча айтканда эмнени каалайсыз, максаттарыңыз кандай? Ошону билгенден кийин мындайча айтканда толугу менен жетилгенде барып окуп турасыз да. Анан ошол жактан эң негизги эмнелерди алдыңыз? Кандай баалуулуктарды алдыңызбы балким, же болбосо башкача көз караштар пайда болдубу МГУдун окуп бүткөндөн кийин? Ишкер келсе канча пайда табыш керек, ошол бир сделкадан дейбиз, же жылдын жыйынтыгы менен. Ал эми банкир болсо ошол бар жок рисктерди эсептейт. Риск деген ошол салыгын да эсептейт, пайдасын да эсептейт. Ошондой чөйрөдө чоңоюп, анан ошол чөйрөнү кайра жогорку деңгээлде анализ кылган, бул өзүнүн изин калтырды. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстаныбызда мисалы үчүн 6 айда кандай экономикалык көрсөткүч көрсөттү, 3 айда канчалык көрсөткүчтү, мен мисалы үчүн ошолорго кызыгып ошолорду карайм. Биздин ошол көрсөткүчтөрдө бүгүнкү күндө айыл чарбанын канча пайызы эмне себептен түшүп кетет аткан, эмче көтөрүлүп баратканы үчүн бул өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Мисалы үчүн акыркы 6 айдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын экономикасы 8% көтөрүлдү, бирок анын ичинде айыл чарбанын багытындагы пайызы аз. Көпчүлүк пайыз бул курулуш тармагынан. Бул өкмөт башчы президенттин ошол Кыргызстанга тарткан инвестициялары, анын инвестициянын көпчүлүгү курулуш тармакка кетип бараткандыгы. Ошол эле ГЭСтер, ошол эле стадиондор, жолдор, могул ГИКтин долбоорлору, ал ошол экономиканын кандай көрсөткүчтүгүн көрсөтүп турат да, ошондой макроэкономикалык көрсөткүчтөр. Демек, глобалдуу жактан карап, Кыргызстандын экономикасын башка өнүккөн мамлекеттер менен салыштырып, анан кийин мындайча айтканда кайсы тармак кайсы пайыздуу канча пайыз менен өнүктүрүлүш керек, кайсыл тармакка инвестиция жасаш керек, анан мисалы ал жактан дагы кайсы мамлекеттин потенциалы эмнени өндүргөнгө жакшы, ошол жакты карап дагы өнүктүрөт да, туурабы? Анан сиз ал жактан көрдүңүз, айыл чарбада пайыз төмөн өтө эле, эч кандай инвестициялар жок. Ошондо үлүш жерлерге таркап кеткенби? 2000 жылдары үлүш жерлерге тарадыбы? Кыргыздын жерлериби? Айдоо жерлерибизби? Айдоо жерлери. Анан ошол
сиз МГУну 2013 эки миң он үчүнчү жылы он аяктадым. үчүнчү жылы аяктадыңыз. Сиз именно ошол периодко туш келип калыптырсыз да, үлүш жерлерге берилгенден кийин. Негизи үлүш жерлерге андан эрте берилген. Бул Аскар Акаевдин саясаттарынын бири болгон. Бул саясаттын бири баягы заман алмашканда Союз тарап биз жаңы капиталдык доорго киргенде баягы орусча айтканда дикий капитализм болгондо ким кандай билбейт, күчү бар, бийлиги бар бирдекени тартып алмай заман. Бирок ошол тартып алган нерсесин дагы иштете алган эмес. Анан эл ачыкка калбасын деген ойдо жерди таратып берген. Ошол эле кезде чоң дүйнөлүк дүйнөлүк масштабта мисалы үчүн ошо кошмо мамлекеттери, Европа мамлекеттери Союз кайра биригип калбасын, эмне кылыш керек? Себеби ошондой сөздөр болгон да, Союз тараганда кайра Союз биригип калышы мүмкүн. Союз кайра биригип калбаш үчүн ылдыйынан башташ керек. Колхоз, совхоз дегенди жоготуш керек. Колхоз деген эсепте это же коллективное хозяйство. Ал бирге болгон. Демек сырттан кооперативтерди талкалаганга акча келген. Көп долбоорлор болгон. Ал долбоорлор башкача формада келген. Кыргызстанга айыл чабан өнүктүрүү, ушул жеке ишкерликти, жеке фермердик хозяйстволорду өнүктүрүүгө деп келген. Бирок башкы максаты МТСтерди талкалоо, ал кезде сельхозхимия деген бар, аларды талкалоо, ошол колхоз, совхоз, кооперативтерди талкалоо, ушундай бир лобби менен келип Кыргызстаныбыз ушул биринчи, бул ошол кездеги бийликти мен мындай критикалабайм, бирок тарых өзүнүн баасын берет. Ошол кездеги бийликтин мындай көрө албастыгынан болгон. Ыдырандуу болуп кеткендин эсебинен биздин айыл чарбабыз бүгүнкү күнгө чейин ошонун айынан кыйналып келебиз. Кыйналып келебиз. Себеби бир эле ошол бир массивде эгерде мурун бир баягы культура өстүрсөк, бүгүнкү күндө ошол жерде 20 культура өстүрөлөт. Ал деген же объему жок, же сапаты жок. Кыскасынан ошол кезде чоң проблема болгон. Эми буну мен баягы МГУдагы, MBAдеги мындай бир тажрыйбам деп айтсам туура эмес болуп калса керек. MBAде негизи бизнес администрацияда мисалы үчүн бир ишкерликте бир жыйынтык көрсөткөндөн кийин ал жыйынтыкты мындай турукташтырып коюш үчүн же болбосо баягы мындай бирдеке жеңиш болуп, жеңиш бир дейт, а жеңишти дагы кармап туруш керек го. Ошондой бизнесте дагы ошондой нерсе болот. Биринчи ийгилик жаратасың, ошол ийгиликти кармаш үчүн анан системаны түзөсүң. Негизи бизнес администрацияда көбүнчө ушул административдик жумуш. Анан бирок команда менен иштөө башкалар. Бүгүнкү күндө алар эми баары доступный. Аларга азыр келебиз. Мен кызыктырган нерсе, сиз МГУну бүттүңүз, банк тармагында жакшы ийгиликтерди көрсөтүптүрсүз. Андан кийин эле эми өзүңүз кайра башка бир банк негиздеп, же болбосо башка ошол сиз айткан эле курулуш тармагында, же болбосо өндүрүш ошол эле азык түлүк продукциясы болобу, кайра иштетүү болобу, же болбосо көптөгөн бизде негизи эле тармакта, же энергетика болобу, ошол тармакта колдонсоңуз болот болчу экен, толугу менен мүмкүн. Балким азыр айыл чарбада таап аткан кирешиден дагы эселеп көп тапмаксыз да, бирок сиз келип азыр айыл чарба тармагын тандап алыптырсыз да. Ошо эмне түрткү болду, эмне себептен айыл чарбада ишкерлик баштадыңыз? Бул биринчиден менимче бул жараткандан себеби чынында азыркы күнгө чейин аябай сунуш көп. Ушул IT тармагында, тиякта башка мындай тоо кенде кыймылдасак балким bundan дагы мындай байыраак болмокпуз. Бирок мен Кудайга шүгүр келтирем, ушул тармакта болгон себеби биз ошол мен 11-класста окуп жүргөндө эсимде, ушул 99-жылы мен тиги 10-айда баргам да, октябрда баргам, себеби атам бизди багабыз деп күзгү ушул капуста эгип, ал күзгү капустасы сентябрдын 20-25-теринде биз терип, менден улуу агам менен ушул 1-октябрда баргам. Элдин баары 1-сентябрда барса, 1-октябрда баргам. Бирок эң эле өкүнүчтүүсү ошол капустадан атам байкуш өзүнүн акчасында чыгара алган эмес да. Андан кийин Ошто окуп жүргөндө дагы бул 51-километр деп коет, Алайды көздөй кетип баратканда ошол баягы Лангар деген жерлерден картошка эгиле баштайт. Ушу Чоң Алайга чейин, Алайдын ичи мындай салкыныраак аба ырайы. Анан жолдун бою мындай бүт кара топуракта. Ушул 2-3 курстарда атабызга жардам беребиз деп атам ал жерден 7 гектар
арендага жер алып, бул ошол жылдары 2002 жылдары ошол 4-күнү 5-күнү чыгып кетебиз, атамдын машинасы менен барып алалайбыз. Ал жерде да иштедик. Бирок анын тапкан кирешеси атамдын ошол киргизген акчасына чыгара алган жок. Ошол жылдары, ошол кезде картошканын 1 килограммы 1 сом акча болду дагы. Аны ошол чочко баккандарга таратканбыз. Мен ушунчалык өкүнөм, себеби өкүнөм дегеним ошол бир туугандарым, атам ошончо мээнети акталбай калган да ошол кезде. Бирок ошол кандайдыр бир деңгээлде Кудай Таалаадан ушул менин жүрөгүмө салынган, жүрөгүмө салынды окшойт. Себеби мына 2002 болсо, 24 болсо, 22 жылдан бери айыл чарбада ушул көйгөй кандайдыр бир деңгээлде кайталанып келет да. Дыйкандардын кылган жумушу ойдогудай натыйжа бербей келет. Ошон үчүн баары ойлойм тиякты Алла Кудайдан мен шүгүр келтирем ушул жакта иштеп, ушул дыйкандарга баягы айткандай пайдабыз тийип турса, мен ойлойм ушул менин дүйнөгө келгеним, ушул миссиям ушул го депчи. Ушул айыл чарбасын көтөрүү боюнча, бул мындай бир мамлекеттик кызмат катары эмес, ушул ишкерлик аркылуу дыйкандарга жеткире билүү, башка ушул айыл чарбада кызмат кылган адамдардын башын бириктирип, мындай жаңы деңгээлге алып чыгып деген ойдомун да. Анан ошол себептен негиздеп калдыңызбы? Сиз мисалы эмгегин бүттүңүз да. Бүткөндөн кийин кайра эле ошол суроого келсек, сиз эң биринчи жер семирткичтерди менен башталдыбы? Кыргызстанда ошо айыл чарба тармагында жер семирткичтер жетиштүү деңгээлде жок экенин көрдүңүзбү же анализ кылдыңызбы? Кандай болуп ошону баштап калдыңыз? Ооба Бактыгүл, кечир мен тиги өзүмдүн эмеме кетип калыптырмын баягы жүрөгүмдөгү сөзүмдү айтам деп. Негизи банктан кеткеним себеби болгон. Мен ошол банкта 4-курстан ошол студенттик скамейкадан келген адам катары банкта 1800 адам иштесе, баары менен 7 жылда биз эми баягы чогуу болуп, мамилебиз жакшы болчу, банктан кетмек эмесмин. Кандай шарт болгондо дагы. Бирок ушул 7 жыл иштегенден кийин банк баягы айтпадымбы, мындай бир формасы бар да. Креативдүү жигиттерге ал форма тоскоол берет да. Мен банктан ошол себептен кеткем. Банктын ичинде өзүмдү акыркы жылдары мындай кысылдым аябай. Жаратмандык жасай албайсыз. Кысылдым, себеби көп нерсени жогору жактан айтыш керек, башка болуш керек, анан анализ кылып карап, биздин эми банкта иштеп жүргөндө менде эки эле маселе бар болчу. Биринчи маселе келген клиенттен кардардын кайтарып береби, бербейби, ошонун социалдык портретин чыгарышым керек. Экинчи маселе ошону кайтарып бергенге мүмкүнчүлүгү болобу, бунун ошол финансылык грамотности же болбосо акчанын колдонгондугу, эртең кредитти туура эмес колдонуп, баягы нецелевой кылып койбойбу, ошол бизнесин жакшы алып кетеби, ошол баягы кайтарып берет, анан мүмкүнчүлүгү барбы деген эки суроого ошо 7 жыл кандай бир тепкичтерде болсом дагы менин эң чоң ошол жердеги функциям банкта ошол болчу. Ошол келген адамды аныкташым керек болчу. Анан эми ошонун үстүндө иштеп, бул мындай бир бизге характер, интуиция катары да болуп калды да Бактыгүл. Анан кийин бара ошол квадратка, ошол формага чыдабай анан банктан кеткем. Банктан кеткенде дагы мен банктан, бөлөк банктардан сунуш болгон, бирок ал банктардын баарын четке каккам. Билайнга бизге корпоративдик продажаларды башкарып бер деп ал жака чакырган, аэропортко ушундай ишканалар болгон. Бирок мен жок, мен ишкерлик менен алектенем деп бир ай үйдө отургам. Келинчегимди ал кезде боюнда бар, төрөйүн деп турган кези үйдө отуруп ошол баарын эсептеп, анан кечинде достор менен чыгып кетем, 3-4кө чейин жүрөм. Анан ошентип анан бир долбоорду ойлоп чыгып, анан ушул жер семирткич 2010-жылы баягы кыргыз-өзбек коогалгандан кийин Өзбекстан бизге жер семирткич бербей коет. Ал кезде өндүрүштөр аз, Россияда деле өзүнө азыраак жетет. Анан ушул жер семирткичти алып келели деп, ушул биринчи жер семирткичтерди колубуз менен алып келгенбиз, сумка менен. Себеби билгенмин, бизде андай эле акча болгон эмес да, баягы вагондо алып келе турган. Анан акырын көбөйтүп, баягы КамАЗ кылып дегенде, анан кийин вагон кылып, анан акырын баягы жол жобосун жакшы түшүнүп, баягы кардарларды көбөйтүп, орусча айтканда база клиентов кылып, анан ошол тармакта иштеген балдарды чакырып, таанышып, баягы немеде көрүшүп калабыз, таможнядан көрүшүп калабыз, бир чогуу растаможка кылып калабыз, же болбосо темир жолдон көрүшүп калабыз. Ошолорду чакырып анан команданы түптөп, анан кыска убакытта баягынтип уже вагондор менен алып келип, анан жерлерде точка ачып, ушинтип
ушул жер семирткич аркылуу айыл чарбасына туш болгом да, айыл чарба бизнесине келгем. Анан ал жакты деген дагы өзүндө мындай түбүнө чейин изучать этип баштадыңыз, Ооба, үйрөнүп ооба. баштадыңыз. Андан кийин дыйкандардын көйгөйлөрү менен таанышып баштадыңыз, Андан кийин дагы ошол негизи дефициттен эле пайда болгон нерсе болуш керек. Анткени мен дагы билем, биз 2015-жылы башталды да менин карьерам айыл чарба тармагында. Негизи 2014 бүттүм. Ал жакта болсо биринчи жанагы агротехниканы иштеген, саткан компанияда иштедим. Андан кийин ал жакта агротехникада бир аз кыз кишиге туура келбейт экен деп, анан кийин курстарда сабак берип көрдүм, түркчө үйрөтүп, эмеге орус тилдүүлөргө болсо аларга түркчө үйрөтчүмүн, түрктөргө болсо орусча үйрөтүп ошентип да жүрдүм. Андан кийин эле биз азыркы иштеп аткан тармакта иштеп калдым. Анан ошол жакта карап көрсөк 96% Кытайдан келет экен да. Анан көп учурда бирок агрономдор аз экен. Агроном болуп окууга эч ким да баргысы келбейт. Мен деле өзүм случайно эле бүтүп калгам бул факультеттечи. Андан кийин эле ал жака баргысы келбейт. Анан ошондо көрдүк, жерлерге барсаң фермерлер өздөрү дагы мындай айырмалай албайт. Кайсыл дарыны, мисалы зыянкечте колдонуло турган дарыларды илдеттерге каршы берип салат. Буну болсо жер семирткич колдон десе, жок топурактан эле алып алат дейт. Алар дагы түшүндүргөн бир канча талап, убакытты талап кылат да. Анан сиздерде азыр өзүңүздүн компаниядагы тармактар боюнча айта кетсеңиз, компанияда мисалы жер семирткичтерди ташып баштадыңыз. Андан кийин эле экинчи тармак болуп дрондор келди окшойт, Дрондор менен дары чачып баштадыңыздар. Бул жаңы бир инновативдүү метод катары киргиздиңиздер. Ошол дрондор менен башталган азыр аябай көп тармактуу компанияга айланды. Ошол жөнүндө бир кыскача айтып берсеңиз. Ооба, Бактыгүл, чынында баягы айыл чарбада жер семирткичти алып келгенде биз мындай кыйынчылыктар көргөнбүз. Мен банкта иштеген үчүн көп нерсе мындай оңой эле көрүндү да. Мындай алыс көрө алдым. Мисалы үчүн биз жер семирткичти алып келгенде бизден Бишкектен алып, ошол областтык деңгээлде ишкерлер алып, анан райондогу деңгээлдерге берип, анан ал болсо тиги дыйкандарга берип, колдон колго өтүп, анын баягы кошулган баасы кошуло берип, барганда дыйканга кымбат болуп. Анан биз дыйканды билбейбиз, башка кылбайбыз. Ал кезде башындачы. Анан экинчи проблема, биз ошол кезде биле баштадык, баягы областтык деңгээлде же райондук деңгээлдеги адамдар, ишкерлер дыйкандардан акчаны чогултуп алат дагы, анан ордуна тиги жер семирткич берем деп бербей койгон учурлар бар да. Биз экөөбүз адис катары билип калбадыкпы? Жер семирткич мисалы үчүн 4 же 5 айда бербесең, ал 8 айда уже анын кажети жок бериштенчи. Мисалы үчүн ушундай учурлар болуп, анан баягы алдамчылыктар башталды. Биз Өзбекстанга акча которуп коебуз деп, кыскасы тиги ошол дыйкандар кайра бизге келе баштады. Ушулга акча бердик элек. Ал силер менен иштеп атты эле, азыр каякта жүрөт, башка болот деп. Анан ошол проблемаларды көрүп, анан кыска убакытта эле, бул бир 3 ай 4 айдын ичинде эле жок, андай кылсак болбойт экен. Биринчиден дыйканга барыш кымбат болот экен. Экинчиден ортодо турган адамдар алдайт экен. Алдап коет экен. Бар эмес, бул баягы арасында болгондор. Анан биз жерлерге точкаларды ачалы. Биз ошол жерге алып барып көрсөтөлү деп, анан биринчи жылы 30 точка ачып, кийинки жылы 74, анан жалпысынан бир 104 точкага чейин, ошол ар бир, мисалы 40 район болсо, ар бир райондон 4төн 5тен. Кээ биркилер биздики, кээ биркилер биз менен иштейт, бирок ошентип. Анан ошентип 104 точка ачкандан кийин эле биз өзүбүз билбей калдык, кандайдыр бир деңгээлде ошол жер семирткичтер боюнча базарды тейлеп калдык да. Биз 1 сомго арзан сат десек, 104 точка 1 сомго арзан сатса, башка оюнчу кире албай калат экен. Анан ал дагы өзүнчө бир мындай жоопкерчилик да. Бир жагынан, экинчи жагынан баягы дыйкандар жер семирткич кымбаттап кетти деп бийликке же болбосо министрликке, депутаттарга кайрылат, башка болот. Кыскасы биздин үстүбүздөн да мындай контролдой турган адамдар көп болуп кетти да. Министрлик тараптан башкалар кызыккандар көп, бул жер. Анан биз баягы ал жерде ошол ар бир точкада ишкер катары, мына Бактыгүл билесиз, мисалы үчүн 104 точканын ичинен 40-ы постоянный проблемный да. Недостача,
дебиторский задолженность көп, акчаны убагында кайтарып бербейт, биз бөлөк жактан алып чыгып анын акчаны ордуна коебуз, ошентип иштетип. Мен айтайын дегеним, бул кыйынчылыктарды мисалы үчүн министрство иштегендер билбейт ошол кездечи. Бирок аны биз эми баягы сабырдуулук менен жүргүзүп келдик. Бизге мындай кийинки тепкичке ошол точкалар бизге негизи сунуш болду, мындай түрткү болду деген. Себеби ошол точкаларыбыз бизге жер семиртиш гана эмес, бизге тиги урук дагы керек, коргоо заттары керек, бизге трактор керек, бизге мындай чачуу системасы керек, башка керек деп мындай ошол кездеги талап болду да. Талап болмоюнча, мен билем, талап болмоюнча биз ал жакка кирбейбиз. Мен билем, мисалы үчүн дыйкандарга алып келип өзүңдүн товарыңды сунуштагандан толук болбойт эгерде талап болмоюнча. Бир мисалы үчүн оорусак, башыбыз ооруса аналогин ичебиз го, ошол сыяктуу эле да. Анан ушундай бир мүмкүнчүлүк болду, ошол дрондорду, Бактыгүл туура айттың, ошол дрондор биздин бир тааныштарыбыз ушул дрондорду көрүп калып, ушул жерде дрондор иштеп атат, барып көрбөйсүңөр деп. Анан барып ошол дрондор менен сүйлөштүк. Кыргызстандабы? Жок, Казакстанда. Жаңы эле балдар жаңы алып келген экен. Барсак эми баягы билесиң мындай мактанып айтты, анан жок биз мен банкир болгон үчүн көрөлүчү таалага алып чыгалы, санап көрөлү деп. Анан санап 1-2 эффективдүү жерин көрдүм. Чынында мисалы үчүн өсүмдүк ооруганда байкуш дыйкандар пайпастап ордун таппай калат. Кайсы химияны чачабыз, анан ал химия иштейби, иштебей калса балеге калдың. Ал дыйкандар жөн эле териң шүпүр болот. Эми ону сен мага самопалын сатып коюпсуң деп. Ал жерде ошол химияны кандай өлчөмдө берди, кайсы мезгилде берди, ошол суу менен аралаштырганда суунун өлчөмү көп болуп кетпедиби, ошол баягы действующий вещество деп коебузбу, ошонун проценти түшүп кеткен жокпу, баягы ошол оору же болбосо ошол зыянкеч тоскоолдук берип койбодубу депчи. Анан карап көрсөк, ошол дрондор 1 гектарына мисалы үчүн 10 литр сууга ошол химияны кошуп туруп эле баарын жеткизип, эффекти жакшы. Бизде болсо айылда, мен эсимде бар, ошол кезде 300 литр суу менен трактордун эмесине куюп, аркасынан анан ошол чачып, анан барып туруп ал деген пахтаны бүт эле мындайынан жууп кетет. Чачып суунун толтуруп коет. Ал же биринчиден кымбат. Себеби бир айылда 1-2 трактор бар, ал кезде элдин баары аны күтөт, ал келгенче баягы курт кумурска баары жеп бүтөт. Же болбосо оору тарап бүтөт талаасын бар жагына. Экинчиден химияны негизи колдонгондо анын өзүнүн принциптери бар. Ал жерге түшпөш керек. Ал ошол өсүмдүктүн бетинде калып кетиш керек. Ал жерге түшсө, ал суу менен кийинки ылдыйда турган талаага өтөт, ошо менен тынчыйт. 10 литрин чачканда, анан 300 литрди чачканда жерге болгон зыяны дагы өлчөмү бөлөк. Баягы чачыратып бергенде дрон менен минтип өсүмдүктү жалбырагын ойнотот го, ойнотуп анан баягыга тийгизип, кыскасы мен эффективдигин көрүп, анан Кыргызстанга алып келип, балдарды даярдап, ал кезде азыр биздин ушул бай дыйкандын менин орун басарым Азирет деген жигит, эми жаңы жаш бала 2 жыл талаалап ошону тестировать этип, сынап, көрүп, иштетип, анан биз бул жерде окуу борбору ачып, балдарды алып келип үйрөтүп, анда региондорго чыгарып, анан ал деген эми техника да, учуучу техника, жерде жүргөн техникадан да кыйыныраак. Баягы радио управляемый болгон үчүн ал кулап түшсө, же малга түшсө зыяны көп болот. Кыскасы аны оңдой турган сервис отдел ачып, ошентип анан ушул дрондордун аркасы менен дыйкандардын баягы көйгөйүн андан да терең билдик. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн агродрондор мындай неме болуп калды да, незаменимый болуп калды. Аябай айыл чарбада аябай эффективдүү болду. Эң жакшы жагы дагы ушундай экен, жанагы кээ бир учурларда мисалы жүгөрү же сиз айтып аткан ошол эле пахта же болбосо башка өсүмдүктөр трактор талаага кире албай калып атпайбы? Ооба. Ошол учурда дрондор кирип чачса Ооба. дагы да эффективдүүрөөк болот. Эң туура. Анан бир учурда мурун талаалар 100 гектарлап, 200 гектарлап, 2000 гектардан даже андан дагы жогору болгон үчүн жанагы беспилотниктер менен чаччу эмес беле? Сиздерде да ошондой болду окшойт, тестировать этип көрдүңүздөрбү аны да? Ооба, негизи азыр биз агродрон дегенибиз ал БПЛА деп коет да, беспилотный летательный аппарат деп. Биз өзү кадимкидей союз кезинде эле баягы кукурузниктер бар эмес беле? Баягы колхоз, совхоз бар кезде ошол азыркы айтып атпайбымы, баягы массив, бир массивде бир өсүмдүк болгон кезде ошо кукурузниктер актайт. Бир учканда 25-30 гектар же болбосо 100 гектарга чейин чачкан
баягы техниканын мүмкүнчүлүгүнө карап. Бизде да ошондой кылганбыз. БПЛА бир багытта, анан мото дельтапландарды алып келгенбиз. Ал мисалы үчүн агродрон бир учканында 1 гектарды ошол 10 мүнөттө чачып бүтөт. А тиги мото дельтаплан болсо 10 мүнөттө 25 гектарды чачат. Биз бир жылдары мындай чоң массив негизи чүй өрөөнүндө көп. Ош, Жалал Абад, Баткенде мындай майдарак, ыдыранды. Ошон үчүн көп бул жерде иштеткенбиз. Бирок мен мындай ал жаап салганбыз. Себеби биздин пилотубуз мындай жыгылып түшүп, самолеттө эмес, көлдө эс алып атып бир жерин оорутуп алган. Ошон үчүн биз анан мен да коркуп, азыр койчу эми азыр заман бөлөк. Беспилотный эле кылалы. Жерде туруп эле кылсын. Анан бирөө дагы учуп, дагы заборго тийип же дагы бирдеке болбосун деп ал долбоор жапканбыз. Бирок мен кубанганым, мындай өзүмө сыймыктанганым, ошол 2020-жылы баягы ковид болгон кезде ошол самолет менен аябай учурдук. Аябай учуруп, тоолорго чейин, бул жак Кызыл Үңкүр, тиги Ноокат, бул жакта Ат башыга чейин бардык, көл. Бир гана Таласка барган жокпуз. Калган 6 дубандын баарына барып, ал жерге чачып берип, ошол кезде эми канчалык таасир берди бир Кудай билет чынында. Бирок мен бир ошол чоңураак улуураак бир эженин айткан сөзү эсимде. Эрлис дейт, сен жардам бердиңби, жардам бербедиңби, бирок Байдыйкандын ошол мото дельтаплан самолету келет экен деп эле күтүп отурчубуз депчи. Себеби баягы жабылып калбадыбы? Элдер үйдө отуруп калды, баары эч жака чыкпай, анан бирдеке менен алек болуш керек. Анан кечке күтөбүз дейт, азыр Байдыйкандын тиги самолету келет деп. Ушундай бир жакшы жерлер мындай тарых болуп калды да мен үчүн. Менин дагы эсимде ошол ковид убагынан кийин болуш керек. Негизи шаардын тургундары терезелерин ачып алып ырдашпадыбы? Айыл жергесинде сиздин мото дельтапланыңызды күтүп турду. Анан 9 майга дагы жеңиш күнү менен куттуктайбыз деп учурган дагы учур бар болчу. Бактыгүл, эң кызыктуусучу биз баягы химия чачабыз. Эми баягы химия дегенде биз хлор чачкан эмеспиз. Хлор 1 килограмм 15 сом, 17 сом болгондо биз 100 сомдук чачканбыз. Йодомаринби ушундай да, йоду бар. Ал дагы мындай обеззараживающий. Ошону чачканбыз. Анан эми баягы коопсуздук да. Биз баягы айыл өкмөттөрдө группалар бар, айыл башчыларда группалар бар, WhatsApp группаларда. Анан убактын белгилебиз. Мисалы үчүн азыр саат 2-де силердин айылыңарга келет. Тиги айылда жашагандарга баарына үйгө кирип турсун, айнектерин жаап турсун дейбиз да. Десек алар наоборот, эми баягы химия аларга зыян болуп калбасын, алар наоборот айнектерин ачып баары сыртка чыгып баягы тартышат да. Ушундай бир кызык болгон. Интернет желесинде да аябай көп видеолор тараган болчу ошол убакта. Анан эми мындайча айтканда, албетте сиз жардам кылайын, дезинфекция кылып, бир кол кагыш кылайын мамлекетке деп дагы айттыңыз. Анан сиздин мындай кайрымдуулук иштериңизди караганда абдан көп. Мен сиздин өзүңүздүн баракчаңызды, жеке баракчаңызды да карап отурсам, аябай көп тармактуу кайрымдуулук жасайт экенсиз да. Жана Куран жарышы болуптур, анан шахмат боюнча жарыштар болуптур, анан умрага сапар берген учурларыңыз дагы көп. Ошондой тармактар сизде аябай көп экен. Анан мени кызыктырган, эми ишкер катары кызыктырган суроо, маркетингке жылына канча бюджет бөлөсүз? Чынында кайрымдуулук боюнча Бактыгүл, мен аны мындай мактангым келбейт. Себеби эми бул менин баягы ишеничим. Мен үй бүлөм менен ушул ислам динине терең ишенем. Анан бир кандайдыр бир деңгээлде кайрымдуулукту мен ушул Кудайдын мындай бир орусча айтканда долясын бергендей эле кабыл алам да, ошол өкүмүн аткаргандай эле. Уялам дегеним, мен көп учурда чыгарбайм. Соц тармактарга чыгарбайм. Бирок кээ бир жерлеринде тиги маркум Чубак ажы айткандай, мындай жарака, мындай жарыя садакадай болот да. Себеби баарыбыз эле бекинип кайрымдуулук кыла берсек дагы, негизи ушинтип айттык го, кайрымдуулукту көрсөтпөй бериш керек депчи. Жардам берсең, айтып не кыласың, айтпай эле бер депчи. Ал жерде да ал кепте да чындык бар. Бирок маркум Чубак ажы мынтип айтты эле, баарыбыз эле бекитип бере берсек, анда эч ким жардам бербейт экен, кимден ким үлгү алат, кимден ушул болот деп анан уруксаат берилген жери бар динде, жарыя садака деп, ошол четин чыгарабыз. Ушундай садака сыяктуу башкалар да көрүп, айтып өтпөйм, биздин максатыбыз ушу Кыргызстан кыргыз болуп жаралып калгандан кийин биздин артыбыздагы муун
бизге карап түздөлсүн депчи. Бизден кетпесин, бизге чейинкилерден баарын айта албайм, бирок көпчүлүгүнөн үлгү ала албайбыз. Бизден үлгү алсын, ушул кылып аткандар, мисалы үчүн мектепти бүтүрүүчүлөр ошол тиги жалпы республика тестирлөөдөн өткөн балдарды колдоп берүү, мен ойлойм бул мындай ал балдардын өзү үчүн гана эмес, артында өсүп келаткан муун үчүн ушундай кылса да жакшы болот экен. Байке жакшы экен, биз дагы ушундан үйрөнүп ушундай кылалы депчи. Себеби мен өзүм билем да, мектепте окуп жүргөндө конкурстар, ар кандай конкурстар көп болчу. Ал кезде мисалы үчүн 10.000 сом, 20.000 сомдук конкурстар болчу эмес. Биз ошол жакшы болсо бир сникерсти берчү. Ошол кезде сникерс шоколад алсак биз аябай сүйүнчүк. Ушул 3 айда бир логикалык, тиги районго чыгып калабыз, шаарга чыгып калабыз, бирдеке болуп калат эле. Анан ал кезде жол кире деле билбейм, мисалы үчүн немебиз. Ошол сникерс алсак ошого сүйүнчүбүз да. Анан мен айтайын деген ушул кайрымдуулуктардын, ушул биз ошол колдоолорубуздун кеп ошол суммасында эмес негизичи. Кеп ошону бат-бат кылып турушубуз керек. Артыбыздан көрүп аткан балдар, кыздар баары тартылып туруш керек. Маркетингдик бюджет боюнча компаниянын ал жыл сайын өсөт. Багыт менен. Бизде дагы компанияны, мындай компания бул тирүү организмдей. Адамдар келип кетип турат. Кээ бирки долбоорлор ачылып турат, кээ биркилер жабылып турат. Ошол моментинде менин өзүмдүн бир кандайдыр каалоомдор болот. Ошол боюнча. Анан эми суммасы боюнча, мисалы үчүн 2023-түкү ошо аякпай бир 15 миллионго дейм, адашпасам. 15 миллион сом. Негизи мен бул суроону сизден сурап атканымдын себеби мындай да. Бир жолу биз негизи акыркы 3 жылда мындайча айтканда айыл чарба тармагында иштеген ишкерлердин же болбосо ошол эле дыйкандардын бир чогулуп белгилеген бир немеси жок экен деп, анан гала кечки тамак деп уюштуруп баштадык. Анан ошондо эле мындай өзүнүн кандайдыр бир учурлар болду. Үчүктөн улам өрүгү жок же болбосо алма жок, эч кандай кирешеси жок болуп, анан ошо көңүлү чөкпөсүн деп алар үчүн дагы бир кандайдыр бир сыйлык болсун, кийинки жылга бир үмүт болсун деген сыяктуу ошондой бир ишкерлерди, фермерлерди чогултуп дагы кечки тамактарды дагы уюштуруп, анан аларга да сыйлыктарды берип ошондой кылып аттык. Анан эң биринчи жылы негизи мамлекеттик өндүрүш деп аталык, анан жанагы башка ошол биздин органик ошолорго кайрылып, анан кийин биз сиздердин продукцияңызды белек катары берели дегенбиз дегенде, ошол азыр эми атын айтпай эле коеюн, фирмалардын бири айтты да, биз жылдын башында бюджетти кимге канча берерибизди тактап коебуз, анан ошого жараша беребиз. Бул жылдын айыгы болгон үчүн биз бюджетибиз нолго келди, сиздерге бере албайбыз деп атпайбы? А мен айттым, жок, мен сиздерден бекер сураган жерим жок, биз аны сатып эле алабыз. Бирок эми мамлекеттик өндүрүш болгон үчүн, мамлекеттик өндүрүш дейм да, кыргыздын өндүрүшү болгон үчүн сиздин продукцияңызды берели деп атканбыз дейт. Мага түшүнүктүү, рахмат деп эле анан беришти. Анан ошондо мен өзүм ойлонуп калдым. Себеп дегенде бизде деле компанияда алдын ала маркетингке мынча бюджет беребиз деп бөлбөйбүз да. Анткени айыл чарбада алдын ала мындай пландаган ишиң ишке жүрбөй же болбосо үшүп кеткен үчүн же дагы бир нерсе болгон үчүн же өзүмдүн характеримден ошондой болуп калдыбы, буга тез арада жардам керек экен, же болбосо мону тез арада жасашыбыз керек экен, же болбосо сиз айткандай бир долбоорлор ортодон чыга калат, жаңы бир идея келе калат. Койгула ошол керектүү нерсеби? Керек. Точно керекпи? Точно керек. Анализдер кандай? Мейли, анда болот деп эле акчаны бере беребиз да, жылдын аягында келгенде ушунча акча чыгып кеттиби деп айтасың да. Ошол себептен мен сизди сурап атпаймынбы? Анан сизде дагы маркетинг департаментиңизде көп жакшынакай жакшы кыздар иштейт. Анан ошол жакта дагы негизи алып барган тармактар да көп го. Анан ошол себептен ойлоп аткам, айыл чарбада маркетингке эң көп бюджет берген Байдыканында болуш керек депчи. Анткени тармактар көп болуп атпайбы сиздерде дагы? Болушу мүмкүн, бирок мен аны башкалардын чынында билбейт экенмин. Бизде маркетингти мен көбүнчө контакт-центр деп айтам да. Бизде контакт-центр. Ал жерде ошол университетти жаңы бүтүп келген улан кыздарыбыз бар. Ал жерден биз ошол дыйкандар менен, кардалар менен иштешкенди үйрөтүп,
Анан дыйкандар суроо бергенде кээ бирлерине жооп бере албай калат. Анан жанында, конечно, улуурактарыбыз бар, Галина Анатольевна окшогондор. Улуураак алар айтып түзөп турат. Бирок ошол дыйкандардын бүгүнкү күндө кандай көйгөйү бар, ушу биринчи күндөн барып билсин деп биз университеттен келгендер ошол жакка коебуз. Контакт центрде 1 жыл иштеп, ал жерде биздин каталогдор бар, мисалы үчүн башкалары бар. Ошол каталогдорду окуп койт, анан өзүнүн окуулары бар. Ошол жерден балдар үйрөнөт. Анан биздин бүгүнкү күндө айыл чарбадагы иштеп аткан ишканалар, ушул мисалы үчүн Догал, биздин Байдыйкан, же болбосо Агрохимия болобу, кайсы гана компания болбосун дыйкандарга берип аткан, булардын иши аябай улуу. Себеби биз дыйкандарга сунуштап аткан товарлардын категориясы B2B деп коет. Биздин бизнесибиз дыйкандардын бизнеси үчүн болгон үчүн, ал эми мисалы үчүн могул Глобус, мисалы үчүн Народный, Азиялар, мисалы үчүн магазиндерчи, алардын категориясы B2C. Алар түздөн түз кардарга берет. Экөөнүн айырмачылыгы татаалдыгында. Биздин жумушубуз татаал. Себеби дыйканга бирдекени сунуштасак, аны чайнап беришибиз керек. Аны айтып беришибиз керек. Коргоо затын сатсак, байке же болбосо эже, мону деген эртең менен күн чыкканга чейин чачыңыз. Же болбосо 9га чейин чачыңыз. 9дан кийин ар жагы болбойт. Обедте чачсаңыз пайдасы жок. Же кечинде чачыңыз. Мондой деңгээлде, могул кезде деп баарын түшүндүрүп. Урукту берген кезде деле байке, жердин ымдуулугу мындай, жердин тереңдиги 3 сантиметр же 10 сантиметр мындай болуш керек деп баарын айтып бериш керек да. Бул деген сөз магазинде бир эле продавец болсо, мисалы үчүн орусча айтканда, бизде ошол продавец консультант да болуш керек да. Ал консультант жөн эле баягы каталогдо үйрөнүп алган эмес. Ал агрономияны бүтүп келген. Себеби дыйканга туура эмес нерсени айтсак, ал эртең биринчиден дыйканга зыян алып келет, экинчиден компанияга антиреклама алып келет. Эми мен өзүмдүн мындай элестетип көрсөм Бактыгүл, мен өзүмдүн өмүрүмдү дыйкандардын байгерчилигине, дыйкандардын жашоо шартына арнап атсам, ылдыйдагы кыздар, балдар туура эмес консультация берип атса, бир мындай адилетсиздик болуп калат да. Дыйкан тиякта ойлойт, бул дагы катардагы эле мындай бир аферист окшойт, айта берет депчи. Бирок чынында мен үчүн мисалы үчүн бул аябай мындай оор нерсе. Ошон үчүн мына акыркы 2 жылдан бери биз ошол маркетинг жагын күчөп, ошол дыйкандарга көбүрөөк выезжать эткиле, көбүрөөк сүйлөшкүлө, айткыла. Менден үмүт алып болсо, мен дагы берейин, башка кылайын деп компаниянын ичиндеги баягы скелетти түптөп атабыз. Ооба, бизде деле бюджеттен сырткары болуп калат, бюджеттин ичинде болуп калат. Бирок мына акыркы 1-2 жылда биздин компания мындай катуу бюджет менен иштейт. Бүт баарын пландары бар. Ар бир сатылган товардын канча маржинальность менен, же болбосо ошол маркетинг бюджеттин кандай эффекти бар, ошолордон бери баары эсептелип, бүгүнкү күндө Байдыйкан компаниясы чоң компания. Чынында көп мээнет кетти. Мисалы үчүн 2 адам башын бириктириш кыйын. Байдыйкандан ар жак бер жак бир 300дөй адам, анын ичинен адистери бар. Анын ичинен мен сыйлаган тиги чоң тажрыйбасы бар адамдар бар. Айыл чарба министрлигинде иштеген, банктарда жетекчи болгон, талаада жүргөндөр, ушул маркетинг багытында жүргөндөр, ошолордун баарын башын бириктирип, ушул Байдыйканда кызмат кылып атат. Биз ошол азыр компаниянын ичинде трансформация жүрүп атат. Дагы деле бүт элек. Баягы кыргыздын компаниясынан, кыргызчылыктан тиги мындай стандартка өтүп атабыз да. Ошол кыргызчылыктан стандартка өткөндө көп адамдык сапатты, анын ошол эксперт катары, ошолордун бар жогун камтып түздөй турганды түзөп, түздөлбөй турганды кетирип, ордуна түзөлө турганды алып келип, кыскасы ошол жагынан кетип баратабыз. Анан эми маркетинг дегенде биз ойлойбуз баары эле реклама депчи. Чынында маркетинг деген бул чоң жумуш. Ишканада эң биринчи маркетолог бул менмин. Мен багытын коюп берем, мен стратегиялык багытты коюп берем, ушул багытта барабыз. Могул жерден пайда таппасак, пайда быйыл таппайбыз, кийинки жылы табабыз, бирок стратегиялык ушул туура болот деп. Эң чоң маркетолог менмин, бирок мен анча албайм деп калбаймбы? Сиз ошону эң туура айттыңыз. Негизи азыр Кыргызстанда дагы пиар деген эмне, маркетолог деген эмне деген көп мындай спорный моменттер бар да. Анан кийин менде дагы ушундай бир тажрыйба болду. Негизи соц тармакты жакшы деңгээлге чыгаралы деп
башка маркетинговый бир агентство менен иштешип баштадык да. Анан алар болсо мынтет, бир жумалык бир контент план киргизебиз. Анан ал жактан болсо алар сүрөттөрдү фотосессия кылып тартып кетишет, видео кылып тартып кетишет. Андан кийин өздөрү болсо дизайн жасайт, бирок маалыматтын баарын эле биз беребиз. Анан өзүм көрүп баштадым, жакшы эле чыгып атат, дизайн дагы кооз, мындай көзгө жагымдуу, бирок эч кандай мындай орусча айтканда душасы жок да, мындай эч кандай мындай берилип жасабайт, ичинен жасабайт. Анан ошондо түшүндүм, маркетинг деген бул бир эле кишини коюп туруп анан жана реклама жасап кечке эле ушуну алгыла же ушул жакшы сапаттуу деп айта берген эмес. Бул негизи жетекчи өзү маркетолог болуш керек экен. Жетекчи мындайча айтканда ошо кайсы ишти алып барып атса, анын кухнясын аябай жакшы билип, маңызына чейин билип, ошол эле иштеген адам кандай болуш керек, кандай баалуулуктар болуш керек, биздин келечектеги пландарыбызга туура келеби, туура келбейби, биз компания катары эмне баалуулуктарды өзүбүздүн кардарларыбызга бергибиз келет, анан кандай көрөт, биз чындап эле ошол алып барып аткан ишибизди жетишинче жеткирип алып атабызбы дегенчи. Анан ошондон ойлодум, көрсө эми жеке ишкер болгондон кийин маркетинг бул жасап аткан иштин баары экен. Анан ошол жакта иш алып барып аткан ким болсо, баары ошол өзүнүн ишин туура билип, маалыматты туура жеткизе билсе, бул маркетинг да бир бөлүгү депчи. Анан сиздики өтө жакшы иш алып барып атыптыр азыр, чындап айтканда. Анткени дагы эле Кыргызстанда мындай мен жакшы маркетологмун, анан менин ошол билимимди силер колдонсоңор мынча кирешеге барасыңар деген азыр жок экен. Бирок аны дагы биз сырттан издебей өзүбүз өстүрүш керек экен да көрсө ичибизден. Туура. Анан негизи ошонун баарын айтып отурганда Байдыкандын баалуулуктары, кардарларга берген баалуулугу же болбосо азыр 300 киши иштейт экен, анын баарын башкаруу кыйын сөзсүз түрдө. Анан кандай баалуулуктарды эң негизги, мисалы ушуга көңүл бургула деп айткан баалуулуктарыңыз кандай? Мен мынтип ойлойм, биздин атыбыз Байдыкан дегенде биз биринчи кезекте инсанга белгилейбиз. Бул дүйнөнү Кудай Таала ушул инсан үчүн жараткан. Бул жерге инсандын тегерегинде баары айланыш керек. Биздин концепциябыз ошол багытта. Биздин ортодо ушул стол болсо, столдун ортодо дыйкан турат. Ошол дыйканды тегеректешибиз керек. Бүт маселесин жаап чечишибиз керек. Бир гана аларга керектүү продукцияны берип койбой, алардын ошол өстүрүп аткан кезиндеги бүт проблемасын чечип, сатканда. Дыйканга бүгүнкү күндө жүгөрү болобу, кулпунай болобу, ал паркы жок, ал кулпунайды кучактап жатпайт. Анын түпкү теги ошол жакшы акча болсо, ошол акчасына үй бүлөсүн достойно мындай үй бүлөсүн сапаттуу бакканга, балдарына келечек түзүп бергенге жумшай турган каражат чыгыш керек. Биз ошонун үстүнөн иштешибиз керек. Биз бүгүнкү күндө Байдыкан ушул дыйканга керектүүнүн бар жогу бар. Трактордон баштап, трактордун артындагы шаймандары, трактор ала албасак, трактордун кызматыбыз бар. Айдап да беребиз, себип да беребиз, башка да кылып беребиз. Бардык жерде эмес, бирок бар. Уруктун бардык түрү бар. Ошол керектүү ошол азыктардын бар жогу бар. Макро болобу, микроэлементтер болобу, селитра болобу, башкасы болобу, бар жогу бар. Биз ошол жер семирткичтен баштаган үчүн биртке тереңирээк кеттик. Негизи ошол башында селитра баштаган болсок, кийин ошол фосфордуктар кошулду, карбамидтер кошулду, башкалар кошулду. Андан кийин микроэлементтер, азыр заман бутта чыгып калбады, микроэлементтер деп. Ошол эле кальций болобу, ошол эле магний болобу, бор болобу. Анан азыр аминокислоты дегендер чыгып калды. Биз мисалы үчүн ага көңүл бурбашыбыз мүмкүн. Катардагы дыйкан ага көңүл бурбашы мүмкүн, бирок эгерде дыйканчылык түшүнгөн болсо, ушул кишилер ошолордун баарын билет. Бул баягы доктурдай эле да, кайсы дарыны кандай мезгилде ичиш керек. Бир мезгилде адамга 4 дары керек болуп калышы мүмкүн. Бир дары толук болбой. Мисалы ошондой эле нерсе. Анан үчүнчү тепкичте ошол жер семирткичтердин бүгүнкү күндө баягы макро, микрога менен жер семирткич менен эле калып калбастан, немеге да өттүк. Бактерияга өттүк.
микробида баягы положительный бактерия. Биз баягы акыркы жолу мен Австрияга барганда 7 доктор наук менен жолуккам ошо бактериялар боюнча. Бактерия дегенде эми экөөбүз адис катары эми телекөрүүчүлөргө айтып коеюн. Биздин деле ичибизде бактерия бар. Тамак жегенибизде эгерде биздин ичибиздеги терс бактерия көп болсо, анда ичибиз баягы шишип кетет, тамак жакшы сиңимдүү болбойт. Ошол сыңары жерде дагы бактерия бар. Биз жашкан селитранын көпчүлүгү же болбосо башка жер семирткич болобу, көпчүлүк деңгээли мындай сиңиши ошол бактериядан көз каранды. Жердин ошол бактериялар кандай деңгээлде? Эгер жерде бактериялар керектүү же болбосо бизде эле терс бактериялар болсо, анда өсүмдүккө ал жакшы сиңбейт. Ошол 7 бактерияды алып келгенбиз. 7 бактерия алып келип, быйыл 3 дубанда эксперимент жүрүп атат. Чынында 100 килограмм селитра чачкан менен 200 килограмм селитранын экөөнүн баркы бир болуп калды. Сиңимдүүлүгү баягы ошол бактериялар. Бул дагы ойлойм, ошол Байдыхандын командасынын мындай иштин жакшы алып бараткандыгы. Себеби жаңы инновацияларды алып келип. Андан бөлөк коргоо заттарын чачып берүүдө дыйкандардын баягы акысыз күнү түнү кызматыбыз бар, сервисибиз бар, консультациябыз бар, бекер. Андан тышкары дыйкандын өсүмдүктөрүн дандарды чогултуп берген комбайндерибиз бар. Комбайн боюнча дагы азыр пландарыбыз бар. Келечекте чоң МТСтерди ачабыз деп. Бүгүнкү күндө Байдыханда караштуу 2 МТС бар. Келечекте ошондон дагы 40 болот. Андан тышкары биолабораториябыз бар. Өзүбүздүн өндүрүшүбүз бар. Биологиялык түрдө коргоо заттар. Андан бөлөк 2 өзүбүздүн өндүрүшүбүз бар. Ал жерде ошол Unimax анан 12 түрдүү органикалык жер семирткичтер чыгат. Ошол жалбырак аркылуу бере турган. Ал өндүрүшүбүз бар. Андан тышкары мына быйыл биз баягы дыйкандарды такыр эле жыргаталы, канткенде жыргатабыз дегенде дыйкандын өстүргөн продукциясын сатып бергенде ошону дыйкан толугу менен жыргайт экен дегенден кийин 2 жылдан бери экспорт багытына киргенбиз. Негизи экспорт бизде жок болчу. Биз алып келип эле дыйкандарга өстүрүп берип эле койчубуз. 2 жылдан бери былтыр Өзбекстан менен иштешкенбиз. Өзбекстанга жүгөрү чыгарып бергенбиз. Быйылдан баштап болсо мына азыр Кытайга чоң терминал салып атабыз. Кытайдын ичине, Байдыхандын. Бул Кытайдын тарыхында дагы ушу биринчи, экинчи жолу эле. Биринчисинде ошол Аскар байке, Жумадыл байкелер Шоронун дордойлор барып, ошол жерде Шоронун эмесин ачабыз деп бир аракет кылып, кийин ковидке кабыл болуп, анан долбоорлор жабылып калган экен. Биз болсо азыр ошол Кыргыз-Кытай ишканасы Кытайда Кыргыздын акчасы менен ошол жерге терминал салынып атат. Ошол жерден биздин жүгөрүлөрүбүз кирип, андан ары Кытайдын ичине тарайт. Бул дагы болсо Байдыхандын эми чоң жумушу, себеби ал жерде биз команда формировать эттик. Кытайдын ичинде азыр Байдыхандын өзүнүн кеңсеси бар, өзүнүн катталган ишканасы бар, өзүнүн адамдары бар. Анан азыркы бизге салынып берген жерге салып атабыз. Кайтайын дегениме баягы көбөйүп кетти окшойт. Мындай жумушубуз көп. Эң негизгиси ошо дыйканды бай кылуу, кирешелесин жогорулатуу экен да. Анан ошол адистердин билими менен туура өстүрүп бербестен анын продукциясын өндүрүп алып туруп, анан аны экспорттогонго жардам бересиздер. Ооба. Чынында мындай майдаласак аябай көп болуп кетет экен. Мен өзүм да билбей турмун Байдыхан аябай мындай чоң жумуш кылып атканыбызды. Баягы баарына эле токтоло бербейбиз да, баягы бир жумушту план коюп кете берет. Айтса аябай көп боло турбайбы? Ооба. Албетте, эми канча деген тармак болуп атат. Өзүңүз айткандай тракторлор бар, дрондор бар, дарысын чачып бересиз, дарысын алып келип бересиз, жер семирткичтерин бересиз, консультация бересиз. Ошонун баары эле канча деген иш. Негизи башка өлкөлөрдө мисалы биздин алып барып аткан ишти деле алсак, мындай экен да, бизге келгенде мынтип айтат да, эмне үчүн силер урук сатпайсыңар? Урукту эле алсаңар, урукту ушул жерден алып алып эле, жер семирткичти алып алып, дарысын алып алып, анан өзүбүз өстүрө берет элек да деп
Анан биз болсо Туркиядан кайрылып ал жактан болсо уруктарды алып келели десек, ал ошо Европадагы эле, Туркиядагы эле, негизи Америкадагы деле ошо компаниялардын опыттарын карасак, ар бирөө өзүнүн тармагы менен эле иш алып барат экен, башка мынтип чачырабайт экен да. Бирок бизде деле негизи эле ошо айыл чарбада иштеп аткан компанияларды карасак, алар дагы уругун да берет, жер семирткичтерин дагы дарысын да берет. Анан сиздики андан дагы үстүнө чыгыптырсыздар, продукциясын сатып алып экспортко чыгарып деп. Анан мунун баарын мисалы айкалыштырып башкарганды кантип кыласыз, менеджмент жөнүндө айтсаңыз. Негизи аябай туура белгиледиңер Бактыгүл. Немеге биз мындай кылабыз да. Мен ойлойм, биз дыйкандын толук проблемасын чечмейинче, дыйкан байымайынча, бай дыйкан эч качан өзүнүн миссиясын толук аткарды дегенге болбойт. Бай дыйкандын бүгүнкү күндөгү ураны дыйканга кам, дүйнөгө кадам. Биздин кыла турган жумушубуздун түпкү максаты ушул дыйкан бутуна туруш керек. Эгер дыйкан бутуна турса, базар кенейет. Эгер базар кенейсе, ал базардын ичинде турган биз дагы, мамлекет дагы кенейет. Мамлекет эгерде бизнести, курулушту өнүктүрсө, сиз билесиз, мамлекет өнүгөт. Ал эми мамлекет агро өнөр жай, агро секторду колдосо, анда эгемендүүлүк алат. Биздин бүгүнкү күндөгү бай дыйкандын ушул бизге окшош биздин өнөктөштөр Кыргызстанда иштеген ишканалар бар жогу ошол эгемендүүлүк багытында иш алып барган жумуштар. Бирок мындай ичкерирээк кирсек, бүгүнкү күндө айыл чарбасында иштеген адамдар көпчүлүгү эле айылдын тургундары. Мамлекеттик статистика деле ошону көрсөтөт, 70-75% эл айыл жеринде элетте турат. Демек, айылда турган адам, мен айылда чоңойгон катары, бала катары, айылда чоңойгон, айылдагы дыйкан же болбосо айылдын тургуну бир мезгилде эле айыл чарбанын 5 багыты болсо, ошонун 3 багытында жумуш алып барат. Каалабайбызбы, айылда көпчүлүгүндө үйдө жандык бар. Уyu бар, кою бар, анча мынчасында кою уй болбосо, жок дегенде тоогу бар. Тоокко вакцина керек, ага жем керек, ага укол керек. Каалабайбы, туура бул чоң ферма эмес, тоок ферма эмес. Бирок ошол тиги мал чарбачылыгын, айыл чарбанын мал чарбачылык бир багытында уже эмгектенип атат. Ошол эле дыйкандын үйүндө 20 айылда жерлер шен кененирээк да, бизге кара берде 5 сотик болсо, айылда 20-25 болуп калат. Үйүндө 20-30-50 түп шабдалысы, алмасы, дагы бирдекеси бар. Үйүндө ошо жашап аткан. Каалабайбы, ал уже багбанчылык багытында. Себеби багы эскирет, аны жаңылаш керек, аны кыркыш керек, дарысын бериш керек. Ал ошо бир киши уже 2 багытта иштеп атат. Анан убагында Аскар Акаев жер берген. Түштүк жерлеринде жер тарыраак, бир үй бүлөгө 15-20 сотиктен тийсе, бул жерде 1 гектар. Бир адам башына. Жалпысына бириктирсең, бул жерде бир дыйкан 5-10 гектар болсо, түштүктөгү жерлерде 50 сотик бир. Ошол талаачылык. Бул эми баягы орусча айтканда растениеводство. Айыл чарбада талаачылык, мал чарбачылык, багбанчылык, мисалы үчүн балык багыты, анан биздин АПКбыз бар да, переработка. Ошонун 3 багытында алып барат. Демек, бизге келген адам, бай дыйканга келген адам, ошол 3 багытта иштеген адам. Ошонун үчөөнүн тең маселесин жаап беришибиз керек. Ошон үчүн бай дыйкан бүгүн талаачылыктын баарын алып келип берет, тиги багбанчылык боюнча баарын алып келип берет, тиги мал чарбачылык боюнча. Анын тоютун дагы беребиз, анын тиги вакцинасын да беребиз, уколун да беребиз. Себеби бизге келген адам бүт маселесин жаап кетиш керек. Ал киши тияка барып, бияка барып, бизде ошондой учур болуп калды да. Европада, башка жактарда негизи мындай, биздин айыл чарбаны салыштырыш кыйын. Биздин айыл чарба Казакстан менен да салыштырыш кыйын. Россия менен салыштырып такыр болбойт. Биринчиден, көлөмдөрдө бир дыйкан Россияда 50 000 гектар, 100 000 гектарда болушу мүмкүн. Казакстанда 5 000 гектарга чейин, бизде бир дыйкан азыркы айткандай эле 5 гектар, 10 гектар майда. Демек, подход биздин айыл чарбадагы подходубуз да бөлөкчө болуш керек да. Бизде мисалы үчүн 500 000ге жакын дыйкан деп атабызбы?
А Кытайда болсо 220 миллион дыйкан бар. 220 миллион дыйкан менен 500 миң дыйкандын баягы адамдын санына, жерине бөлүп келгенде биздин айыл чарбабыз Кытайдыкына жакыныраак. Европага да жакын эмес. Европада эми көп жыл, 100 жыл мурун калыптанып калган жөнөкөй адамда жер жок. Ал жерде бейчак эле жерлерди убагында бөлүштүрүп, баягы феодализм кезинде эле бөлүштүрүп коюшкан. Ал жак менен салыштырып болбойт. Ошон үчүн биздин өнүгүү принципибиз бөлөк. Эгерде биз Европанын системасын бул жерге алып келсек, анда бүгүнкү буга чейинки системада эле болуп калат. Кандай ал? Дыйкан бүгүнкү күндө кандай алат? Урукту бир ишканадан алат. Химияны бир ишканадан алат. Тракторду айылдагы трактористке жалдырайт. Тиги удобрениясын, допустим, бизден алат. Түшүнүп бөлөт дагы. Эртең түшүм болбой калган учур деп коелу, актыгүл. Ал кимге барат? Жерсемичке келсе, ал жерсемичке жайында сертификатын көрсөтөт, уругу айтат, бул деген пионер же бул деген тиги, бул урук башкача. Тигинтет минтет анан эч ким жалгыз калат да дыйкан. Эч ким мойнуна албайт. Чында баарынын документтери бар да. Дыйкан жалгыз калат дагы, анан дыйканда өзүнө кемчилик өзүнөн болуп чыгат да. Бизге бирок ал кереги жок. Бизге крайний издешин кажети жок. Биз эми ошол проблеманы чечебиз дегенден кийин бир жерден чечип. Дыйкан келди, ошол жерден бүт маселесин чечип кетиш керек. Дыйкандын эртең түшүмү болбой калса, бай дыйкан чөтөрүнөн акчаны коюп бериш керек. Себеби биздин максат, мамлекеттин максаты ошол дыйкан пайда менен жагыш керек. Бүгүнкү күндө экономика менен эсептеп келгенде, Бактыгүл, айыл жергесинде бир үй бүлөгө эгер студент бакпаса 10 миң, 12 миң сом жетиштүү. Бир кабынын 2 миң, бул жетиштүү. Алдан ашык бюджет керек жок. Эми, конечно, накопить этпей, эми 10 миңден эсептегенде бир жылда 120 миң сом, бир айылдагы катардагы үй бүлөнүн 120 миң сом расходу бар. Бул баягы он иши күйт. Мисалы, көлгө барбайт, башка кылбайт, эми баягы жашоо шарты өтүп атат, турмуш өтүп атат. Анан 1 гектар жери болсо, 1 гектар жерге мындай түшүмүнө тиги өсүмдүккө карап 50 миңден 100 миңге чейин чыгымы бар. Жүгөрү болсо 70-80 миң болот. Биги арпа будай болсо 35 миң, 50 миңге чейин. Демек 120 миңге ошол 100 миңи кошулганда 220 миңдик анын бир жылдык чыгымы бар. Студент бакпаган үй бүлөнү айтып атам. Эгерде студент багып тиги жакшыраак жашайм десе, ал чыгым дагы бийик болот. Демек ошол жерден, ошол 1 гектар жерден ошол дыйкан плюс менен чыгыш үчүн 220 миң сом пайда табыш керек. Бүгүнкү күндө жерлер 220 миң бербейт да. Былтыр мисалы үчүн дарбыздан 1 миллион сом пайда тапты эле, быйыл азыр өзү менен өзү. Былтыр пияздан пайда тапкан өзү менен өзү. Мурдагы жылы жүгөрүдөн жакшы пайда тапкан, былтыр жүгөрү болгон жок. Мисалы үчүн былтыр көлдө 70 сомдон турган өрүк азыр 20 сомдон да албай мына Акипресске чыгып атат, келип терип кеткиле шаардыктар деп атат. Мисалы үчүн 20 сомдон сатканды өзүн актабайт. Бул жакта дагы неме болуп атпайбы? Азыр тилекке каршы негизи биздин фермерлер, дыйкандар өздөрүн ишкер деп эсептебейт. Менеджментти билбейт. Анан негизи көп учурда айыл жергесинде кандай жер бош калбасын деп эле отургузуп коюп атпайбы? Жер бош калбасын, ким эмне өстүрөт, жүгөрү, биз деле жүгөрү өстүрөлү. Же болбосо былтыр картошканын баасы түшүп кетти эле, быйыл чеснок айдайлы деген сыяктуу элечи. Эгер алдын ала ошо эсептеп, канча чыгым коротот экенмин, орто эсеп менен алганда эле ошол трактордун акысы канча болот, соляркасы канча болот, мен урукту канчага алам деп туруп, андан кийин божомол менен эми азыр девальвацияны да эсептегенде мынчага сатат экенмин ошол түшүмдү, анан ошого жараша мен иш алып барайын деп, ошол эле учурда альтернативный башка өсүмдүктөрдү карап көрсө болот да. Анан бул жактан сиз ойлобойсузбу, эгер балким монтип мындай массово эгер неметип баштаса, сандан сапат жоголуп кетет деп? Жок, негизи азыркы оюмду, сенин оюңду улантып коеюн, уруксат берсең. Бизде мындай болуп атат да. Биздин дыйкандар жылдан жылга байыган жок. Жылдан жылга кедейип баратат. Мен аны анализ кылдым. Көп жылдан бери силер дагы анализ кылып карап атасыңар. Дыйкан жакшы пайда таппаса, биздин же болбосо дыйкандар алып аткан продукциянын баягы орточо чеги түшүп кетет. Эгер дыйкан жакшы пайда таппаса, ал арзанына качып туруп алат. Себеби кымбатта мүмкүнчүлүк болбойт да. Арзанына качканда сапат кетет. Ал бир. Экинчиси, биздин жаныбыздагы мамлекеттер бутуна туруп баратат.
мурда анча мынча өсүмдүктөрдө кандайдыр бир мезгилде дефицит болуп калса, азыр андай дефицит жок. Азыр кененчилик, мисалы үчүн өзбектер дагы, өзбек туугандар дагы, казак туугандар дагы логистикалык борборлорду салган, башкаларды салган. Мисалы үчүн алма боюнча азыр перспектива барбы жокпу маселе. Мындан бир 2-3 жыл мурун баарыбыз шпалерный салалы, интенсивный салалы $1 жылда $50,000 алат экен. Азыр ал прогноздор эч иштебейт, себеби жаныбызда кол коңшуналар да көтөрүлүп кеткен. Бирок мен азыр бирдекени айтам, бул мындай өтө маанилүү. Бул менин өзүм жеке анализим. Биздин дыйкандардын эң чоң катачылыгы бул ушул дыйкандар баанын көтөрүлгөнүнөн пайда табам дейт да. Мисалы үчүн помидор бышкан кезде 20 сом болсо, аны мен сактасам, сактап күзгө чейин же болбосо кышка чейин сактасам, ал кезде 100 сом болот же болбосо 50 сом болот. Ошондо сатам деп, ошондон пайда табам деген дыйкан адашкан дыйкан да. Себеби бул мисалы үчүн логикага туура келбеши мүмкүн, бул көп жерде айтылбайт, бул менин өзүмдүн жеке тажрыйбам. Дыйкан эгерде базардагы баанын көтөрүлгөнүнөн пайда табам десе адашат. Базардагы баадан ал көтөрүлбөй калышы мүмкүн, түшүп да кетиши мүмкүн. Дыйкан бир эле мезгилде пайда табам деп бүт акцентти ошого жасаш керек. Бул иштетип аткан жердин эффективностун көтөрүп, 5 тоннанын ордуна 20 тонна алсам, же болбосо 10 сом болгон өздүк бааны 5 сомго түшүрсөм, ошол жерден пайда табам десе, ошондо туура болот. Биз мисалы үчүн дыйканга кымбат сатабыз деп, же болбосо дыйкандан арзан алабыз деп алганда биздики дагы туура эмес болуп калат. Бул жерден ар бир кылып аткан өзүнүн кылып аткан ишинин эффективдүүлүгүндө. Мисалы үчүн, могу Глобус, Азиялар, Россиядагы болобу, бул жердеги болобу. Булар ритейл да. Ритейл, булар розничный продажа. Булар эч качан переработчикти кое бербейт. Переработчикти ар дайым давление кылат, ар дайым прессинг кылат баа боюнча. Мисалы үчүн бизде переработчиктер бар, ошол эле мыкты сонумдар, Шоро бар, дагы башка переработчиктер бар. Аларды бул Глобус сеттер ар дайым эзип келет. Булардын өзүнүн табияты ошондой. Булар ошондой кылыш керек, булардын жумушу ошондой. Ал эми переработчиктер болсо, сельхозпроизводитель деп коебуз, фермерлерди эзип келет. Арзан алганга. Базардын шарты ошондой. Бүгүнкү күндө биз базар экономикасында жашагандан кийин баягы бири-бирине басып турган ал туура көз караш, ал мындай мыйзам ченемдүү нерсе. Демек, дыйкан эгерде мен баам кымбат кезде сатам десе, ал учур келбейт, себеби анын үстүнөн ар дайым басып турат. Ошон үчүн акыркы 5 жылдан бери дыйкандар бутуна турбайт. Себеби дыйкандын өзүнүн подходу туура эмес. Дыйкан баанын көтөрүлгөнүнөн пайда табам эмес, мен иштеп аткан жерден түшүмдүүлүктү жогору алам, сапаттуу алам дегенде ошондон пайда табат. Мисалы үчүн жүгөрү боюнча былтыр 13 сом өздүк баасы болгон, 13 сом эл тыйындан саткан, чыркырап беришкен. Айла жок. Бүгүнкү күнгө чейин сата албагандар бар. Эми базар ошондой болду. Биз алып сатып берели десек, баа боюнча өтпөй атабыз. Казактар 10 сомдон берип атат, мисалы үчүн. Россияда 7 рубль болуп калган ошол мезгил. Ал эми эгерде биз ошолдо дыйкандын өздүк баасын 13 сом эмес, мисалы үчүн 5 сомго чүрүп бергенибизде, биз 10 сомдон оңой сатмакпыз. 7 сомдон оңой сатмакпыз, допустим. 5 сомго турган өздүк баасы, Мактыгүл, 10 сомдон сатсам бул 1ге 1 деген пайда. 1 сом салган, дыйкан салган 1 сом пайда алып келди деген. Бүгүнкү күндө андай бизнес аз, 100% деген. Бирок ошону жеткириш үчүн дыйканда мүмкүнчүлүк бар. Ар бир ишкер бирдеке иш кылаардан мурун канча акча кетерин эсептейт. Мисалы үчүн имарат салганда дагы, мисалы үчүн 1 миллион кетсе, ушуну кантип 1 миллион кетирбей 500 менен бүтүрөм дейт да. Бул туура. Азыр мисалы жүгөрү дейли, мисалы. Азыр орто эсеп менен канча алат фермер жүгөрү 1 гектардан? 1 гектардан мамлекеттик статистика боюнча 7 тоннанын тегерегинде, былтыркы жыйынтык боюнча, биздин эсебибиз боюнча 10 тонна. 10 тонна. 10 тонна жалпы тил менен 100 центнер. Сиз айтып атпайсызбы? Көбүрөөк алыш керек. Сапаттуу түшүмдепчи. Көбүрөөк алыш үчүн ал көбүрөөк акча коротуш керек да кайра элечи. Жер семишкичтерди көбүрөөк кол чачыш керек, дагы көбүрөөк жумуш салыш керек, көбүрөөк сугарыш керек. Кайра эле өзүнүн аркы өсүп кетип атпайбы? Анан дагы ошондой жүгөрү дагы да мындай 10 тонна алып аткан жерден 20 тонна алып баштады дейли. 20 тонна алып баштаса 13 сомдон дагы ылдый түшүп кетсечи,
Жок, андай болбойт. Аракчылыктары кайра Бактылуу эле андай болбойт. көбөйүп кетти. Бул деген бизнес да, бул өзүн тууп көбөйө турган нерсе. Мисалы үчүн 10 тонна алып аткан жерге 50 миң коротуп, анан 20 тоннага 100 миң коротот деген мисалы үчүн туура эмес эсеп да. Биздин талап кылганыбыз бүгүнкү күндө мисалы үчүн ошол эле жүгөрүнү 20 агротех картасы боюнча 20 операция болсо, биздин бүгүнкү күндө дыйкандар 10-ун кылат. Калган 10-ун кылбайт. Кылбаган кезде же кылса дагы арзанын кылат. Кытайский болбогон препараттарды кылат. Анан баягы өсүмдүгү кечигип баратса, жер семирткичти 200 килограммдын ордуна 300 килограмм, 400 килограмм кайра бюджетин ашырып алат. Компенсировать этип салат да, ошо менен компенсация кылып салат. А негизи 20 операция дегеним, ар бир операция кандайдыр бир деңгээлде жыйынтыгында процент берет. Мындай жалпылап айтканда, мисалы үчүн 100% дегенде 20 операциянын ар бир операциясы 5%дан. Мисалы үчүн трактор басып өтүп кетсе, чекелерин 5%га жүгөрүнүн 5% аз болот. Дрон учса, ошол 5% кошулат. Ошентип экономика менен ар бири ошентип кошулуп эспейт. Биз мына силер берип атасыңар, баарыбыз ушундай кеңеш беребиз. Ошол тех картаны сактаңыздар. 3 жолу сугарыш керекпи? 3 жолу сугарыш керек. 2 жалбырак чыккыла, биз азыр ошондой сунуш берип атабыз. Биздин жаңы технологиябыз, өзүбүз бул жерден кылганыбыз. Дыйкандар бизде көнүп калган. 4 жалбырак, 6 жалбырак, 8 жалбырак чыккандан суу кое берет. Биздики мынантип туруп турат дагы, алото мынандай болуп калат. Мисалы үчүн сырттан келген кымбат уруктар, анан бул болбойт экен деп, анан 8 бутак чыкканга чейин күтүп тура берет дагы, анан 8ден сугарат. Биз сунуш беребиз. 2 сугаргалы, ал көбүрөөк күч кетет. Энергия керек да, баягы уруктун өзүнүн энергиясы бар. Ошол агротехнологияны туура сактаса, анын өздүк баасы сөзсүз түрдө түшөт. Ал мындай көп болуп кетпейт. Анан көп бар жерде комбайн 10 гектар жерге, мисалы үчүн 40 миң сомго барса, тиги 50 гектар жерге ал арзанына барат. Мисалы үчүн 1 гектар 4 миңден болуп атса, бул жерде 50 гектар болсо, бул 3 миңге барат. Ошондой экономиялар бар. Баягы көлөмдөр бар да. Көп көлөм чыгат. Ошонун эсебинен мындай экономдук өнүмдөшсө болот. Анан негизи эле айыл чарба продукциясына бизге кайра иштетүү сөзсүз керек деп ойлойм, негизи элечи. Анан жана антип сиз айтып атпайсызбы, баанын кымбаттаганын күтпөш керек депчи. Кээ бирлер сатып жиберип атышат, кээ бирлер болсо холодильниктерге барып сактап атышат, андан кийин сатып атышат. Анан кээ бир эле ошол эле учурда мындай алдыңкы жакшы ишкерлер бар, өстүрүп алып, сактап, анан деген маркетинг жолдорун да жакшылап түзүп, өздөрүн деген таанытып, башка базарларга чыгып, ошол эле Россиянын рыногуна чыгып атышат. Анан ал жактан жакшы баага сатып кетишет да. Мисалы, эми өзүң азыр сиз башында айтпадыңызбы, өзүң жөнүндө айтып же болбосо менде мондай продукция бар, сапаты мындай деп айтмайынча ким билет аны, туурабы? Баары эле көз ачык эмес да. Ошол себептен кайра иштетүүгө дагы көңүл буруш керек. Андан кийин мен бир форум учурунда мындай болгон да, ошол жакта дагы сиз айтып аткан нерсени айттым да, ишкерлер ар бир гектардан ошону бизнес проект катары караш керек. Мисалы, кайсы өсүмдүктү өстүрүп атам, ошол мага керекпи? Чыгашам болсо, кирешемден аз болобу? Канча мен өзүмө киреше камсыз кылып алам ошол жумушумдун аягында. Ошол эле учурда мисалы 3 ай иштете турган болсо же 4 ай иштете турган болсо, 4 айдын ичинде дыйкан өзүнүн айлык акысын эсептеш керек. Мен мисалы айына деген 30 миң сом алсам, сугатка мынча миң сом алсам, андан кийин дагы чачам мынча миң сом берем деп ошентип келип, анан өзүнүн бүт толугу менен чыгаша булактарын эсептеп алып туруп, анан кийин кирешесин эсептеш керек. Анан мен ошону түшүндүрүп берип атсам, анан бир форумда мындай болду да. Силер ушинтип эле жердин баарын жер семирткичтерди берип атып, химиялаштырып, анан жаратпай коесуңар. Органикага өтүш керек. 100% менен органикага өтүш керек. Жерлер органик болуш керек депчи. Анан сиз негизи органикага көз карашыңыз кандай? Мисалы, чет мамлекет ошол эле органика башталган өлкө Германияга алсак, ал жакта даже 2%га жетпейт да. Анан промышленный мындай масштабтарда органиканы жасоо өтө эле кыйын.
Анан сиздер азыр биологиялык каражаттарды өндүрүп баштадык деп атасыз. Негизи эле сиздин оюңуз боюнча органика эмне? Анан Кыргызстандын айыл чарбасы үчүн ролу канчалык деңгээлде маанилүү? Органика негизи бул өтө маанилүү. Биз органика багытына барышыбыз керек. Бул мындай талкууга да болбойт, мындай сөзгө да. Химия менен органиканын айырмасы бар да. Органика дегенде эми ар ким адамдар ар кандай кабыл алат да. Бизде органика дегенде мындай да учурлар болгон да, эми тиги кайынды канттын эмне кереги бар депчи. Сахар деген адам ден соолугуна зыян депчи. Кызылча экпей эле койбойлубу депчи. Мисалы үчүн кээ бирки адамдар органиканы да ошондой түшүнөт да. Баягы эми чынында кандайдыр бир деңгээлде туура. Сахар көп болгон адамдын ден соолугуна зыян, тиги диабет пайда болот, башка болот. Бирок анте берсек биз такыр эчтекеден жылбай калабыз. Бирок мен органика дегенде ушул жерди өстүрүп атканда, жерди иштетип атканда, жерге аяр мамиле кылып, кийинки муунга жерди өткөрүп беришибиз керек. Жер семирткичти колдонгондо, химияны колдонгондо биз эч качан передозировка көп бербегиле. Мисалы үчүн химияны чачканда жерге калбаш керек, ал ошол өсүмдүк. Эгерде биологиялык, органикалык, жер семирткичтер баардыгы биз каалагандай жыйынтык берип турса, биз эч ак эле өтүп кетебиз. Кыргызстандын мен ойлойм 99,9% эли органикага өткөндү каалайт. Баарыбыз өткөн жок. Дыйкандар да, байкуштар баары өтүп кетмек. Бирок баягы 2 сотик жерде сен органика үйдө помидор чыгарасың, анан 2 гектар жерде шалды өстүрүп же болбосо помидор өстүрүп көрчү. Байкуш сен өмүрүң ошол жерде калып кетет. Туура. Анан ошондо органиканы дагы кичинекей тармактарда, то есть кичинекей үлүш жерлерде жасасак болот. Промышленный масштабтарда кыйла эле оор болот. Ошол себептен кичинекей үлүш жерлерде жасай алабыз. Анан негизи эң негизги көйгөйлөр, дыйкандардын көйгөйлөрү сөзсүз түрдө бар. Анан бизде мына сиз да атап кеттиңиз. Ким эмне өсүмдүктү өстүрсө, ошону эле өстүрө берет, ошондон улам баалар да төмөндөп кетет. Андан кийин өзүнүн наркын төмөндөтүш керек, балким көлөмдөн, анан ошолор деген төмөндөйт деп айтып кеттиңиз. Анан негизи эле сизге келсек, компанияны түптөп баштап дыйкандар менен иштешкенде, мисалы, болот да, тех карта менен иштеңиз деп сиз жакшы жолго буруп атасыз, бирок алар жок, мен деген кымбат болуп кетип атат, арзанда алам, жок аны чачпайм, сен мага жөн эле саткың келип атат деген учурлар болот да. Ошондо сиздерде мындай кыйынчылыктар жөнүндө айта кетсеңиз, кандай кыйынчылык болду? Балким ошону түшүндүрө албай кыйналдыңызбы, же болбосо кандайдыр бир башка кырдаалдар менен кыйынчылыктар болдубу? Ооба, биздин негизи дыйкандарга рахмат айтыш керек чынында. 30 жылдан бери биздин дыйкандар ар кандай учурларга дуушар болду да. Бизге окшоп кооз сүйлөп анан алдап кеткен компаниялар да болду, башкалар болду, күйдү, башка болду. Аларды да биз толук түшүнөбүз. Биз бирдеке деп айтканда, бизди карап туруп силер мындай коммерсантсыңар, өзүңөрдүн товарыңарды баягы орусча айтканда пехать эткени келдиңер деген мамиле дагы, бул дагы мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мен балдарга айтам, ага такыр көңүл бурбагыла, жыйынтык бергиле. Эгер бирдекени сатсак, жыйынтык бербесе, анда биз ошонун акчасын төлөп беребиз деп. Эми дыйкан бир жылда бир күйгөн үчүн ар бир нерсеге көңүл бурат. Ар бир нерсени карайт. Анан чыгым көп болуп кетпесин дейт. Айыл чарбада биз дыйкандар менен иштегенде эң чоң бир көйгөй бул карыз. Дыйкандар баары жок эле карызга бер дей берет. Карызга бер дей берет. Алар ойлойт, буларда акча көп, алып турса болот. Бир жагынан кээ биркилери чынында шарты жок сурайт, башкалар бар. Бирок ал туура эмес көрүнүш. Биз же бизге окшогон компаниялар карызга берген туура эмес. Карыз бул финансо-кредиттик инструмент. Буну ошол айыл банк, элдик банк, айыл чарба тармагында кредит берген, исламдык принципте рассрочкага берген ишканалар кылыш керек. Себеби биздин деле оборотный капиталыбыз бар. Биздин заводдун алдында мисалы үчүн $100,000 товар алышыбыз керек. Мына түшүнгөнгө оңой болсун деп мисалды айтып атам. Ошол 100,000 биз мисалы үчүн сентябрдын 1-ине коюп беришибиз керек. Дыйкан сентябрдын 1-ине бербейт. Биз каяктан алабыз? Барабыз, үйүбүздү залогко коебуз, кредит алабыз, тияка которобуз. Себеби мамилебиз бузулат. Дыйканга айтсаң, ал дыйкан ал менен жок, эми баягы кардар деп
эми катуу айткандарыбыз да бар, башкаларыбыз бар, бирок көпчүлүгүнө эле айла жок. Анан бара айыл чарбада ошону жоготуш керек. Өкмөттөн сонун акча бар. 6% деген бул биздин инфляциянын деңгээлиндеги эле акча. Ал мындай ордун билинбейт. Ошо менен алып бизге окшогон ишкерлерге же болбосо алып келгендерге берип эле кыймылдаш керек да дыйкандарчы. Өзлөрүнө да жакшы кредиттик история болот. Эртең банктан чоңураак алам десе, алганга мүмкүнчүлүк болот. Эртең балдары чоңойсо машина алам десе, кредиттик историяң бар экен деп туруп машинага акча алса болот. Үй салам десе үйгө болот. Ошондой жакшы жактары бар да, бул шарттар түзүлгөн. Ошону жеткире билишибиз керек. Анан эми баягы базарда атаңдаштык бар. Кээ бирки ишканалар берип салат карызга. Анан карасаң эле кийинки жылы акчасын чогулта албай эле, товар алып келе албай эле калып кетет. Мен банкта иштеген үчүн бунун баары башымдан өткөн. Ошон үчүн биз карызга берген кезде дагы мындай карап саналуу эле адамдарга. Анан эми баягы карызга ала албай калган дыйкандар биздин жерлеринде жамандап да коет, булар бербейт башка депчи. Негизи бербеш керек карызга. Дыйкандар алып ошол немени мүмкүнчүлүгүнө жараша ишти кылыш керек. Анан эми дыйкандар деле майла жоктон алгандары бар чын. Алар да туура кабыл алыш керек. Мындайча айтканда балык кармап берип эмес, балык кармаганды үйрөтүш керек Карыздын деле жолу ошондой болуш керек менимче. Карызга берип койгондо эми кайра ал өзүн мындай ошо карызымды деле жабайын деп иштеп атпайбы? Мындайча айтканда карыздын кулу болуп калып атат да. А эгер өзүнүн акчасына сатып алып туруп, анан мен бул жактан кирешим мындай болот. Азыр мынча акчамды короттум, эми мынча киреше табам десе, өзүнө дагы жакшы болот деп ойлойм. Туура. Эми Байдыйкан келечектеги пландары кандай? Азыр көп тармакты алып барып жатасыз, дагы жаңы тармактарды киргизесиздерби же болбосо ошо Кыргызстандын дыйкандарына өндүрүштү күчтөп, сапатын жогорулатып, анан экспортко алып чыгасыздарбы? Негизи Байдыйкандын концептин мен 2018-жылы жазгам. 2018-жылы жазганда ошол кезде Байдыйкандын базарда иштеген 7 жылдык тажрыйбасы бар болчу жалпысынан. Эле мен банкта иштеп жүргөндө ошол айыл чарбасын кредит берген опытым, тажрыйбам эсептесем, анда жалпысынан ошол мезгилде аяк бага бир 14-15 жылдык тажрыйбам менен концептин жазгам. 4 тепкичтен турабыз. Биринчиси Кыргызстан боюнча 41 айыл чарба колдоо борборун ачышыбыз керек. Ал жерде дыйкан баягы айткандай келип бүт маселесине ошол жерде жаап кетиш керек. Биринчи долбоорду 2018 аягы 2019 немеде ачканбыз, Кара Сууда. Ошондо айыл чарба багытында иштеген ишканалардын баарын чакыргам, Маталыкты чакыргам, уруктары бар болчу, Пестицид деген тиги Бейшебайкелерди чакырып, башка компаниялар келгиле баарыбыз бир ушундай ачалы. Атына эрлис эмес, Байдыйкан, дыйканга тиешелүү. Ушул баары жалпыбыздыкы болсун деген ниетте баарын чакыргам, келгиле. Себеби менде химия жок, менде бул бар, бирок бул мындай биригип дыйкан ушул жерден алсын деп концептин баштаганбыз. Ал ошол 41 Байдыйканды бүгүнкү күндө жетөөсү гана бүткөн. Эмне себептен салбай атканын себеби кеп акчада эмес. Акчада да анча мынча маселелер бар, бирок эң чоң маселе башкаруу системасында. Байдыйкан ушул 7 ишкана менен биз аябай өзүбүздүн кемчиликтерибиздин баарын көрүп алдык. Системада башкаруу системасында, ошол жерде кадрды даярдоо, дыйкан келгенде биздин адамдар кандай мындай лояльность деп коет го, ошо дыйкандарга күйө тургандай. Ошолордун бар жоон кемчилигин ошол жерден көрүп алдык. Себеби биз ачып акыркы 6-чысын ачканда дыйкандардын аябай көп немелер келди да, жалоптор келди. Силер мондай сатасыңар, бул жер грубит этет, бул карабайт, бул ачпайт, бул кеч ачат, биз деген дыйканбыз, биз эртең менен 7-де талаага чыгып кетишибиз керек, мунун 9-да келет. Тиги бул анын ичинде бул деген көп маселелер системный маселе да. Бул жактан биз коюп беришибиз керек. Мындай иретте мол технология менен иштейсиң. Баягы айылдагыдай эле бул магазин өзүң билгендей эмес. Ал жерде бүт өзүнүн жол жобосу бар. Ошол жол жобону Байдыйканда мурун мен өзүм эле башкарып келсем, уже жетишпей калды мага. Чоңоюп кеттик, задачалар көп. Анан ал адамдарды коюп, ал кандай жооп берет, каяка жооп берет, анын канча төлөт, бюджети канча болот дегенге 2 жыл убактыбыз кетти. Биз 2 жыл аркага уруксат сурап, 2 жылдын ичинде ошол настройкаларын баарын бүтүрүп, мына эмдиги жылдан баштап форсировать этебиз деп атам. 25-тин аягы, 26-сынын ортосуна чейин 41-дин бар жоогун толук бүтүрүп,
Андан бөлөк экинчи этапта өзүбүздүн баягы айтып атпаймынбы производстволорубуз бар, өндүрүштөр бар. Ошол өндүрүштөрдүн мындай өзүнүн перечиндери бар. Ошол перечинде бүгүнкү күндө бир 5% аякпай бир 10дой өндүрүш ача турганыбыз бар, ушул дыйканга берчү. Себеби баягы көп жолу айтабыз го биз, мисалы үчүн дыйкандын өстүргөн картошкасын алабызбы, помидорун алабызбы, мындай карап структура себестоимостун көрсөңчү, өздүк баасын. Урук сырттан келген, солярка сырттан келген, трактор сырттан келген, анын коло тиги артындагы шаймандары сырттан келген, химия сырттан келген, баары сырттан келген. Анын сырттан келген оокат кантип өздүк баасы арзан болсун. Аны баягы орустар деле санкцияга дуушар болгондо импортозамещение деп өзүнүн производствосуна акча бөлдүрүп көтөрүштү го. Ошол сыяктуу бизде ушул экинчи этапта Байдыйкан ошол долбоорубуз бар. Анын алкагында 1-2 проектибиз бар азыркы айткан өндүрүштөр. Ошол. Үчүнчүдө бизде ошол терминалдарыбыз бар. Кыргызстан боюнча чоң 4 терминал салабыз. Бирин азыр быйылдан баштайбыз. Кытайдагы смесь, андан бөлөк дагы бир терминалыбыз бар. И 4-үнчү немеде бөлүктө бизде Кыргызстан боюнча 150 ишкана салуу. Ар бир аймакта бирден салууга туура келген проект долбоорубуз бар. Бирок анын ишке ашышы 2030-жылга чейин. Ушундай пошаговый келгенде, ошол 2030-жылга келгенде биз айыл чарбанын мындай дыйкандарга жеңил, өкмөткө түшүнүктүү, биз менен иштешкен өнөктөштөргө баарына түшүнүктүү мындай бир ордубузду бүгүнкү күндө Байдыйканды кээ биркилер билет, кээ биркилер билбейт. Ордо кандай? Ошол мезгилге баары мындай ачык болуп калат. Биздин өзүбүздүн планыбыз боюнча 26-жылга биздин компания фондовый биржага чыгыш керек. Каалаган дыйкандар Байдыйкандын акцияларын сатып алып, ай сайын Байдыйканда эмне жумуш кылып атат, ошол интернетке чыгып, дыйкандарга мүмкүнчүлүк болот. Ал баягы бүгүнкү күндө деле мындай Байдыйканда андай ой жок, баарын басып алалы деп. Мен көбүнө сунуш бергим келгиле деп, чогуу кылалы ар кандай бир варианттарын. Эми баягы орусча айтканда ни в чем нельзя же быть уверенным, бирок мындай ишенич бар. Ушундай багытта барабыз. Айыл чарбасында мындай кыйла жакшы жумуштарды кылып, анан мен 2030-жылы ушул Байдыйкан толук ишке ашкандан кийин ошол окумуштуулук жак менен тартып кетем деген оюм бар. Ошол профессорский состав менен ал кезде балким университеттер менен алектенебизби, университет салып, мектеп салып, ошондой планыбыз бар. Менин жеке планым ошондой. Биздин подкасттын символу бул бүркүт да. Өзүңүз билгендей, бул жакта эми жакшы көрүнгөн жок. Өзүңүз билгендей, бүркүт асказоолор менен гана учат экен. Анан ошол себептен биздеги ошо айыл чарба тармагында иш алып барып аткан ишкерлердин басып өткөн жолу өтө кыйын. Анан дыйкандардын дагы өткөн жолу кыйын. Анан биз аны көрүп турабыз, аны билип турабыз. Аны буюрса биздин көрөрмандар дагы мына көрүшөт. Ошон үчүн сиз эч качан тайманбаңыз, дайыма алдыга карай жүрүңүз, анан кийин дүйнөлөрдү багындыраңыз деген ушундай биздин символубуз бар. О, кандай сонун. Рахмат. Укмуш аябай. Чоң рахмат. Бактыгүл, мен чынында аябай кубанычтамын. Бүгүн ушул жака чакырганыңарга рахмат. Чынында айыл чарбада айыл чарба багытында иштеген эксперттердин диалогу керек. Анан силердин дагы билем, күнүнө 16 саат, 18 саат иштеп, биз дагы 16 саат, 18 мындай выходной деген мындай базар күндөрү жок, күнү түнү иштеп мындай кылып баратабыз. Анан ушинтип бат-бат жолугуп, маалымат алмаштырып турсак, мен ойлойм бул мындай фокусубуз бир багытта болуп кетет депчи. Биздин эң маанилүү айыл чарба багытында иштеген дыйкандар, переработчиктер, ассоциациялар, аны мындай саясатын жүргүзгөн өкмөт, ошолор баарыбыз багытыбыз бир болсо, биз
жакшы ийгиликке жетебиз. Сөз түрдө биздин максат дагы ошол. Негизи ушул биздин подкастты сиз менен болгон диалогубузду көрүп, анан сиздердин тарыхчаңызды билип, басып өткөн жолдоруңузду билип, анан кандай долбоорлор бар алдыга, ошолордун баарын көрүп, анан дыйкандарыбыз да биздин айыл чарба тармагында иштеп аткандарда дагы жакшы бир үмүт пайда болот. Өздөрүнүн ишин таштабайт, алдын ала дагы өнүктүрөт, өстүрөт деген ишеничтебиз. Ошол себептен сизге дагы чоң рахмат. Анан бизде мындай конкурс бар. Жакшы комментарий калтыргандарды сиз өзүңүз тандап, өзүңүздүн атыңыздан белек берсеңиз болот. Ошону кандай белек бере аласыз? Ошону айтып коелу. Белекти ойлонбоп турмун, бирок Байдыйкандын белеги жакшы болот го. Бир планшет беребиз го дейм. Планшет беребиз. Планшет беребиз. 2 планшет берели. Эки комментарийге 2 планшет берели. Кандай сонун. Ошон үчүн достор, жакшы комментарийлерди калтырыңыз. Элиш Байкенин өзүнөн планшеттеге ээ болуңуздар. Чоң рахмат сизге. Рахмат, Бактыгүл.